Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу мекендештер. Бүгүн бизде Супара онлайн радиосунда конокто сүрөтчү, Австрия, Россия, Кыргызстандын Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү Асатилла Тешибаев байкебиз бүгүн конокто. Студиябызга куш келипсиз. Рахмат. Бүгүн биз урматтуу мекендештер сүрөт искусствосу боюнча сөз кылмакчыбыз. Кызыккандар болсо биз менен 1 саат бою чогуу болуңуздар. Анда эмесе биз эфирди баштайлы. Асатилла ака, бүгүн ушул башка биздин коноктордон айырмаланып, сүрөт дүйнөсүнө 1 саат алып кирсеңиз, анан бул өзүңүздөгү болгон талантты качан байкап калдыңыз эле? Анан кантип киришип, кантип окуп калдыңыз? Кайсы жакта окудуңуз эле? Жалпы мекендештерге өзүңүздү тааныштырганча айтып өтсөңүз. Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү күндө мына Супара деп мигранттар үчүн мигранттардын жашоосу, алардын көйгөйү, алардын чет элде жүргөн жашоо турмушун чагылдырып эме кылган бул Супара каналына менен мыймандабыз. Эми биринчиден ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Сүрөтчү Жомарт Исамбарды бир эме кылып чакырып маектешкенге. Эми андан өзүмдүн сүрөткө болгон кызыгуумду же болбосо эме айта кетсем, мен өзү мектепте окуп жүргөндө кичине кезимде музыкант болом деген максатым бар эле. Анан эме айылда чоңоюп, ал убакта жанагы биринчи биздин айылда мандалин көп чертип, мандалин эме болчу эле, бир гана мектепте болчу мандалин. Анан өзүмдүн айылда өскөн узак жерге да бара албайм. Кызылка деген шаар бар, ошого чейин барып, музыкалдын бир магазин бар. Ар жумада барып, ошо мандалин бар экен деп издеп 2 жылча жүргөм. Бир 2 жумада бир барам, бир айда бир барам. Эч мандалин жок. Анан айылда кино келген болсо, киного барбайт элем. Мен музыкант болом деп, айылда апам болсо концертке барасың деп, райондун Мадина үйүнүн концерти келип калса, эме болуп калса, мен абиттен кийин эле жөнөтүп жиберет. Бар концерттен көр. Анан киного барбайм. Анан үйдөн жумушка жардам берип, апама жардам берип, үйдө жардамдашып үчүн. Анан ошентип жаным аккордеонду ойногондо артисттер кандай ойнойт, сахнада кандай өзүн кармайт, ушунчалык өзүм ошолордун кыймылдарына, ошолордун өздөрүнүн кармашына ырдашып, ошолорду мен да ушундай музыкант болсом деп, алдына барып отуруп алчумун эме болуп. Анан ошентип жүрүп, мектепте айылда жана мандалин жок, мектептен биздин Кутугалы деп агайыбыз музыка сабагын берчү эле. Ошол агайдан өзүм мен мандалин ар суббота воскресенье алып келип, өзүмчө азырда комузду чертем кичине. Эми мындай өзүмдүн эмем боюнча таап чертем, бирок аздай сапаттуу болбосо дагы обондорду таап неме кыла алам. Анан ошентип мандалин чертип жүрдүм. Кийин акырында эч эме болбой, акырында бир немеден барып, ошо Кызылкай шаарынан барып балалайка алгам. Ошону алып келип анан ошону мен чертип жүрдүм. Эч мандалин болсо да ошондой неме кылайынчы. Бул кайсы жылдары? Иә. Кайсы жылдары? Ал мен 5-6 класстардан. Анан кичине сүрөткө да кызыгуум бар болчу. Бир күн агайлар болсо, ким сүрөт тартат, могу жерде бир 23 февралга жана солдаттардын сүрөтүн тартып, стендезде чыгаш керек эле. Ошону агай деди, мен тартып берейин. Анан неме кылып, өзү да класс жетекчибизин. Өзүмүн класс мектепте да ошол өзүнүн класстарда алдыңкы жакшы ударник болуп окуган немелерден анан алып келип тартып отургам. Анан тартып отуруп эме кылып атсам, чоң батманын бетине. Анан атамдын бир тууган иниси бар. Бул жерде портрети бар, көрсөтөм. Ошол өзү интернетте окуп, анан кичине сүрөттөн кичине кыз немеси бар экен. Бир тартып отурсам келип калып кокустарын. Анан ушунчалык жакшы болуп аткан экен. Асатилла деди, сен жакшы тартат экен, сүрөт менен эме кылсаң болот экен. Тартып үйрөнсөң болот, э? Окусаң болот. Үйрөнгөн эме кылышы менен эме кылсаң болот турган экен деген. Мага ошол эле сөз жеткен эмес бекен. Ошол сөз
жүрөгүмө түйүлдү. Ошол күндөн баштап мандалды таштадым, балалайканда таштадым, комузда таштадым. Төрткө сүрөт менен Өмөрөнүн ал сабактарда тарых сабагында экен бир кайсыл немеде Атамекин согуш жылында экен бир эмелер бир эмеде темада ушундай бир эмени окуп калганда кылганын бирөө үчүн үйрөнгөнүң өзүң үчүн деген бир тезис бар. Ушунун өзүндө жүрөгүмдө калган экен. Анан ошону неме кылып алып өзүмө агайлардан агай мага бериңиз. Сүрөт тарта турган болсо класстын бурчагында бир стенге задолон болсо мен тартып берейин. Жана неме сатиралык эме бар эле. Стен газета. Кирпи. Чалкан беле? Кирпи. Биздин мектепте кирпи деп атылчу. Ошонун кирпи жана эки алган тартып эме болгон окуучуларды, кыздарды, сабакка жетишпегендерди, экилерди илип, андай-мындай эмелерин тартып, ошондон ошондой стенгеден редкалыйга болуп, неме жетекчиси болуп көмөлдүм. Ошондон башталды да. Анан ошо мектептен чыккандан кийин үйгө чуркап, өзүмдө бир жайлоодо тарсам, жолубуз аялдар, биздин айылда, биз баткен тарапта ушунчалык аялдар баласын үйлөгөндө же кызын чыгарганда обязательно килем согуп, килем сарпай нерсе деп жанагы халында эмесине тигишет. Айылдан ошол килем соккондорду үйүндө дейт апам соктурчу эле. Ошолордун отургандарын эме кылып тартсам да өзүмчө кыялданып кечки саат 7-ден 11-ге чейин сабактарын даярдайм. Ар бир эмеге, предметке жарым сааттан бөлүп 11-ге чейин бүтөм да 11-ден түнкү саат 3-ке чейин сүрөт тартадым. Анан сүрөт мугалими жок бизде. Анан ошонун өзү ошол убакта Союз убакта Ленинчил жаш деген журнал чыкчу эле республикада. Ошонун акыркы бетинде 11 жаштан, 14 жаштан, 8 жаштан, 9 жаштагы балдардын тарткан сүрөттөрүнү чыгарчу эле. Аны мектеп окуучулары үчүн чыгар журнал эле Ленинчил жаш. Ошол журналга жазылып алып, ошол журналдагы жана балдардын тарткан сүрөттөрүн көрүп, муну тартат экен, тигин тартат экен. Мен деле ушундай сүрөттөрүмдү жөнөтүп, ушундай кылып мен да журналга чыгып калсам кандай сонун болот эле деп. Ошондой кыялдар менен ошондой эме болуп жүрүп, анан сүрөткө кызыгуум башталган. Анан ошондо биздин грамматылык Юрыспай деген агайыбыз бар, кол эмгек сабагынан берчү эле. Ошол эме кичине мен эмемди көрүп калып жанагы фанерага лобзик деген эме менен эмелерди төөлөрдүн карышкы түлкү эмелердин сүрөтүн тартып алып турган лобзик менен кесип эме болду. Кийин ошол агайым бир 50 чоң досканы даярдап сатыледи могуга деп бир Лениндин, Ленин да СССРдин гербин тартпайсың. Анан агайым бергенден өзүнүн агайым бергени андан бетер эме болуп мага ишенип берип атат. Мага эме болот, бирдеге колунан келет окшойт, бирдеге булардын эмесине караганда ошол Ленин СССРдин гербини мен объемный кылып эме кылып оюп, жана бычак менен, стамеска менен оюп объемный кылып анан мектепке койгонбуз. Азыр деле болсо керек, билбейм. Ошондо эме болонун кызыкканым мен биринчи жолу ошондо кайра айтып кетейин. Атам ошо бир тууган иниси түрткү болгон деген агам ошол түрткү болгон. Азырга чейин бир эме болгон жерде айтып жүрөм, агама да айттым эле. Сиз менин жашоомдо бир бурулушту эме кылып сиз болдуңуз. Ошол эле сөз жетпей турган экен, ошондон сүрөтчү болуп кеттим деген немеде жүрөм. Жакшы. Анан мектепти бүткөндөн кийин Бишкекте же Фрунзе эле ал мезгилде ал жакта окудуңузбу же жогорку окуу жайда? 10-классы бүтүп, немеде мурда Фрунзеде сүрөтчүлөр окуу жайы бар экен. Ошолорго барып, Фрунзеде. Сүрөтчү кооздоочу деген художественный оформитель деген бөлүмүн бүткөм. Аны бүтүп, анын арасында армияга барып келдим. Аны бүтөндөн Кызылкайда сүрөтчүлөр немеси устаканасы художественная мастерская бар, ошол жерде 2 жыл иштедим. Москвада мен менен бирге жашап, бирге жүргөн досторум бар эле, бирөөсү. Аны өзүңөр билесиңер, Кожо Жаш деген неме Ак Илбирстин тукуму деген фильмде Кожо Жаштын ролун ойногон доктор Кыдыралиев деген өзүбүздүн республикада белгилүү актерибиз бар. Ошол бизди бүткөндө келип, ошол институт кинематография өткөн экен. Аны менен бизден дос болуп,
конторда 4 жыл бірге жашап, бір туғанда жашап, өмір жүргенбіз, онан қат алышып жүрдім. Мен Асаш деп айтып, Асаш, сен де оқуға тапсырып көрмейсің бе. Художественный училище біткеннен кейін же балық емес, же ет емес дегендей болады екенсің. Деген мен де болса біздің суретшілердің өзі емесі, мынау қағаздарды, қарындаш, бояқтарды, кистелердің барын өзі сатып алып, өзі қыдырып, әрбір курста жаратылыштар табыз, мындай идеш аяқтар табыз, өзінің бізден тапшырма. Әрбір класстардағы тартабыз портреттерді, емелерді, ошоларды әрбір 6 жылда сессияда, бір сессияда экзаменда илебіз. Анан шындығында мындай жатқанда, суретшілер мындай жатқанда бір балаларға оқшап, әрбір қоз тіздеп, емейін жаздап, мысалы үшін ошол Фрунзе Бишкектің тегерені ал жағы Воронцовқа чыгып, бұл жағы Қарайға чыгып, Роша деп, тигіл жақтарға барып, қыдырып, қоз жерлерді іздеп жүріп тартып, анан жағында бағын қояды, үй тапшырмасын дегенде, үйде тартып, немеді өре тартқанымызға делі баға қояды, ошондон ошолордун бардығы өзімдер ушинтип жүрүп тартып, ушун жағы жоголтуунан баа алгандан кийин кейбир досторум, курсташтарым бааны алгандан кийин ыргытып кетип калчу. Мен болсо, канча минут, канча автобусга түшүп барасың, жөө барасың, сабактан чыгып алып кечкиргече, жөө күздү тартасың, жаз тартасың, кышын тартасың, ошонун баарын ыргытып берет. Мен болсо айттым, bir gün эмес, bir gün эстелик болуп калат. Bir gün эмес, bir gün өзүңдө бар, могу жерде мону тарттым эле. Өзүңгө башкача көз менен карап, бир өзүмө бир. Эми урутуп, биринчи курстан баштап баарын топтоп жүргөм. Алып барып анан шипирдин астында тагып, шипирдин астында жатат. Анан ошентип биринчи курстан баштап 4-курска чейин топтоп жүргөм. Эмиге кеткеним өзүм дегенде. Анан ер досторубуз бүткөндөн кийин 4 алдың, 5 алдың ыргытып берип, бүтү эми дагы башкадан. Мен топтоп үйгө койдум. Кинен жанагы досум ката алышып жүргөндөн кийин окууга тапшырбайсың дегенде менде өзүм ниет, максатым бар ушул. Болгонго жараша жогору жайын бүтсөм бир. Болгонго жараша жакшыраак художник болсом чын бир дагы эмен кеңейсе, кругозорун мастерствоң деп коет биздерин немелерин дегендей тилек максатым бар эле. Анан ошол сөзгө dabалдан bir күнү бардык документтерин даярдап, медсправкалардын баарын даярдап, анан жаңы кыршанасынан сүрөттөрүмдү алып түшүп, кичине оңдой турган жерин оңдоп, чаңдарын ачып оңдоп турсам, атам сурап калды. Эмне кылып атасың? Ата дедим, Бишкекте көргөзмө бар экен, ошого барып катышып келейин. Дедим дагы акырын топтоп документтерди урлап, Şimdi akşama Moskva'ya jete turgan akşam tüyüp, ana Moskva'ya kene verdim. Ayağıma da atmadım, atamla da aytmadım, ayağıma da aytmadım, apama da aytmadım, hiç kimse aytpay. Ana al vaqtda şu okuğa barıp, bir olup kalsam, kulap kalsang ay, ketin balası barıp kulap keliptir. Bunday uşunçalık bir de namuslu olur. Yani ötken bolsam uşunçalık tigin balası ötüptür okuğa, tigin jaka ötüptür degende eyim olur. Kalsam Moskva degen Moskva bu sentralny vuz dep koyat. Onun qoqus ötpey kalsam hiç kim tuybay kalsın. Bishkekке keteli degen bolup kalsın dedim Bishkekке var. Unutpayla turaydı. Bishkekке var ne Bishkekке var turup Moskva'ya bilet alıp keleverdim. Hem takdir eken oşondan Moskvada okup kalgam. Moskvada kança jыл okudunuz? Вгикте okudunuz da? Kinematografия институтунда алдагы өзүнчө бериме эми ушунчалык сурап калгандар. Мен өзүм неме монументальный живописти жактырып, немеге келдим бул жерде. Неме Высшее художественно промышленное училище деп имени Строгановский деген неме бар. Ошол окуу жайга келдим. Аны ал жерге тапшырсам, ал жерде жылына 9 эле бала алат. Анан алып келип, Мират мырза үйдөн көтөрүп келген жана домашний работа бул биринчи конкурс ошол болот. Үйдөн тарткан сүрөттөрүмдү карап туруп, мындан окусак бирдеке чыгабы же чыкпайбы? Профессорлор бир көрүп туруп баа берип коет да. Анан эгер анча начар болсо кой. Өткөрбөй эле коет. Анан мен сүрөттөрүмдү жайсам, сенде де бир поламда жонке деп кой, жарым портретамда жон портретин жок экен. Ошонун жоксуз мен сени
быйылкы жылга эме кыла албайбыз. Кабыл албайбыз. Ошолорду тартып келсең анан келерки жылга деп койдум. А макул дедим да институтан чыгып бул жерде менен бирге окуган, алдан кийин окуган кыргыз жигиттер бар, бардыгы. Сурковский институт окуган бар, Павловский институт окуган бар. Андан кийин ошол Бийикте окуган жигиттер бар. Алдан кийин Кудос училищеде бирге жүргөнбүз. Ошолор жолугуп калып, бирөөсү айтты, ушунча келип турсуң, ал жер болсо, неме болсо, эмеге институт кинематография тапшырып көрбөйсүңбү? Ал жерде мүмкүн ошону аныңа карабаса керек. Деп калгандан ушунча келдим, көрсөм көрөйүн, эмне болуптур. Попытка не пытка дегендей деп анан ал жака бардым. Ал жака барып калсам, анан бир Сурковскийге бир нукатты азыр бакыш грамоталык болуп калды, Ниматилла Атамкулов деген. Менден бир жыл кийин окуган жигит бар эле. Ал жолугуп калып, сен мен только Сурковскийге тапшырам, быйыл мен да өтпөй калдым. Творческий эмеден конкурстан эмки жылга келем. Эгер кааласаң мен ошол обнаженный немемди берип турайын, барып көрсөтүп кел дедим. Анан мен экөөбүздүн почеркибиз окшош эмеспи десем, көрчү деди, анан карап көрсөм, меникиге окшош экен. Анан макулдан алып барып институт кинематография кинонун өзүндүн профессорлору бар. Эми ол сабактан өздөрү берип калды, 3-4 киши профессор комиссия келип. Иштеримди жазып, мына рисунокторду, живопись эмелерин, пейзаждарын койсом, секретардан сурап калдык. Быйыл Кыргызстандан канча бала келди? Откуда деп мен айттым, Кыргызстандан болом. Быйыл канча бала тапшырды деди, экөө тапшырган. Плюс бул 3-чү болуп тапшыра берсин. Лучшую берем деп. Анан творческий конкурстан неме кылды? Ал жерде сенин обнаженный эмеге да карабады, башка да карабадың деле бир караганда мындай художниктер бул жерде кичине эмеси, чымыны бар бекен, жок бекен бир көргөндө эле билет да. Художниктердин эмеси. Аны айланан неме болду, макулдан негизин тапшырып жүрөм. Бирөөсү ошо кыргыз фильмден художник неме, көркөм фильм боюнча художник болуп иштеген жигит бар экен, бирөөсү мультфильм иштеген 2 бала. Экөөндө тең направление бар экен, менде направление жок. Анан алар менен анан биринчи келгенде ошо бизге печать басылган кагазга бар задание моюп отуруп класска кирсең ошо немеде тартасың. Краскамен тартасың, карандаш менен тартасың. Анан ошолорду коюп тартып биринчи экзамен ошо немеден биринчи экзамен ошол болуп, үчөөгө бир баа чыгат. Анан экзамен болуп бүткөндөн кийин тиги балдар менен айттым, азыр экөөңүн бирөөгүң өттүң. Мен баары бирөө окулайсың. Мен менен кетебиз да барып аэрофлотко барып билет алабыз да Кыргызстанга кетебиз. Деп анан апштан чыгып үчөөбүз бардык. Мен айттым, экөөң бирөөгүң азыр кайтып чыгасың, анан кетип бирөөгүң өттүң деп анан институттун алдына барып турам. Экөө кирип кеткен. Эч ким жок, бир 5 минут турам жок. 7 минут жок. Жок. Анан булар эмне болду экен? Бирөөсү чыгыш керек, бирок. Все сайын институт кинематография деп 15 сайын институттан бирден бала алат да. 5 бала художник-постановщик, 5 бала художник по костюму, 5 бала художник-мультипликатор. Бүт сайын СССР-га сайын институттан. Анан жаман балдар жок. Анан чыдабай анан киргенде эле жанагы операторский, актерский, режиссерский, сценарный, художественный факультеттер, экономический факультеттин бүт баарын ошол экзаменден эме тизмеси чыгат. Анан 90 бала тапшырганбыз. Онун барып анан эмелерди карайм, жаңы эмени карасам, художественный факультет деп карасам, сыдырып 29 бала турган экен, сыдырып бирөөсүнүн аты Бөрөбай, бирөөсү Алаев. Бирөөсү кийин Бөрөбай 1-2 жылдан кийин кайра келип өттү. Азыр Министрликте жашайт, Австрияда. Ал жигит. Бир Алаев ал Ташкентте театральный институт бүттү кийин. Анан барып жанагы 29 бала өткөн баарын бирден сыдырып, бирөөсү Бөрөбаевди издейм, анан барып Алаевди издейм, экөө өтөм, жок экөө өтөм, жок. 29-чы Тешебаевде мен турам. Анан көзүм ишин тиреп басты. Кайрада сыдырып, бирден карап, эме кылсам. Экөө жок. Проблем турат, анар экөө жок. Анан 4-чү этаждан чуканын чыксам, дагы бир ошол жердешим бирөөсү келип, ай сен айт, менден направлением жок деп айткын, сен өтүп кеттирсиң деп, ал жакта утурлап келдиңде, направлением жок болсо мен да окууга өткөнү келгенмин. Деп анан болсо ал жакта декан көрүп калып, Тешебаев өтөт деп калды. Ооба десем, келчи деди. Сен деди мына
среди своих земляков сенин ишиң жакшы болду для приемной комиссии. Мы тебя выбрали. Ты еще не думаешь, что поступил, давай готовься к следующему экзамену деп койду. Объектілерге айтты, давайте, ребята, готовьтесь, приезжайте на следующий год. Давай ошентонун көрсө биздер будущий кино художник болгондон кийин тарткан сүрөтүбүзгө карайт экен. Эми ошону окутсак дагы даярдасак сүрөтчү чыгабы чыкпайбы деген ошол жагын. Анан калган немелерге мындайча историядан неме тапшырдык. Диктант тапшырдык. История кинодан тапшырдык, мындайлар эми мындай эле эме кылып экинчи орунда эң бир жолдон сүрөт будущий художник болуш керек, сүрөтчү болуш керек. Ошондон окууга өтүп калгам, окуп калгам. 82-жылы өттүм, 88-жылы бүтүрдүм да. УГИКте. Ооба. Жакшы. Мен мекендештерге кайрылып отурайын. Бизди карап отурган, түз эфирде көрүп отурган мекендештерибиз бар. Бир эле Москвада эмес, Асат элеке. Дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчунан көрүп отурган мекендештерибиз бар. Өткөнкү бир көрсөтүүбүздө Америкадан, Турциядан, Кореядан көрүп отурган мекендештерибиз салам жолдогон бул жерде. Балким сизге дагы башка жакта көрүп отурган мекендештерибиз салам жолдоп же калуу тилек айтып, же суроо менен кайрылаттыр. Урматтуу мекендештер, бүгүн бизде конокто кино сүрөтчү, Австрия, Россия, Кыргызстандын сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү Асатиле Тешебаев болууда. Андыктан суроолоруңуздар болсо, калуу тилектериңиздер болсо, биздин түз эфирдин астына комментарийлер менен кайрылып койсоңуздар, биз түз эфир аркылуу бүгүнкү биздин коногубузга сиздердин суроолоруңуздарды, калуу тилектерди окуп жеткирип бергенге аракет кылабыз. 805 98-99 номерине кайрылып койсоңуздар, WhatsApp аркылуу биз түз эфирден бүгүнкү биздин коногубуз Асатиле Тешебаевга окуп бергенге даярбыз. Андыктан биз менен чогулуңуздар. Асатиле, бул жерде бизге ошо сиз келгенге чейин биз адат боюнча күнүгө бизге эфирге келчү конокторубузду алдын ала тааныштырып өтөбүз. Анонс кетиребиз. Бүгүн бизде конокто бул адам болот деп. Ошо сиз келгенге чейин эле бул жерде сизге жазган калуу тилектер бар экен. Мен окуп өтөйүн. Бул жерде Замира Кожобаева деген биздин журналист эжебиз бар. Азаттыкта ошол эжебиз жазыптыр. Улуу адамдар, бири алыс жерде сүрөтчүлүк өнөрүн өркүндөтүп, Европа барбы, башкасы барбы, көргөзмө уюштуруп, батыштык чыгармачыл адамдардын оозун ачырып жүрсө, экинчиси ошол чоң Орусияда килейген студияга ачып, чоң медиа борбор түзүп отурат. Сыймыктанам дептир. Замир эжеке, рахмат сизге. Барчынбек Табылов деген бир мекендешибиз жазып атыр. Урматтуу мекендештер, мен Facebook баракчада жазган калуу тилек комментарийлерди окуп атам. Сиздерге ийгилик жараткан өзү колдосун дейт, балким сиздин көрманыңыз. Барчынбек Табылов дейт. Анан Анара Кангелиева деген эжекебиз жазып атыр. Курсташым болгон. Ийгиликтер боло берсин, курсташ. Ооба. Сени менен сыймыктанабыз дейт. Бул жакта түз эфирдин астындагы да калуу тилектер бар. Мен өтүп кет электе окуп алайын. Айгүл Чылаева деген биздин эжекебиз бар. Сиздин жердешиңиз. Биздин жердешибиз деген. Асатиле, биз сиз менен сыймыктанып, мындан ары да ийгиликтер каалайбыз. Бар болуңуз деп жакшы калуу тилек жазып өтүптүр. Рахмат Айгүл эжеке. Максым Баткенский деген биздин инибизди тааныйсыз. Агай ийгилик дейт. Сизге жакшы калуу тилек жазып атат. Молка деп ушундай катталыптыр Facebook баракчасында. Кудайкулова деп өзүм айылдаш. Кара жыгач айылынын сыймыктанган инсаны, ишиңизге ийгилик болсун. Үй бүлөңүзгө тынчтык, уул кызыңыз ыймандуу, ата-энеси болуңуздар. Эжебиз менен кошо арып карыңыздар деп жакшы калуу тилек менен жазып өтүптүр. Рахмат. Бегмат Отунбаев деген дагы бир биздин коомдук активистибиз бар, билесиз, жердешибиз. Асатиле ажы абабызга ден соолук каалайбыз. Дайыма биздин төрүбүздүн көркү болуп, сыйлуу аксакалы болуп жүрө бериңиз. Эр эмгегин эл билет, чыгармачылык ийгилик каалайм деп жакшы бир калуу тилек жазып өтүптүр. Рахмат. Урматтуу мекендештер, ушунуңуздардан жазбаңыздар, калуу тилектер, суроолор болсо дагы да жазып өтөрүңүздөр.
Анда эмесе мен эфирди дагы уланталы дагы, бул жерде дагы бир калып элек бар экен, окуп өтүп, анан сизге мен дагы суроолорду берсем. Миргүл Кубатовна деген дагы бир мекендешибиз жазып атыптыр. Бул эжеке кыз Кызылкайдан болот. Сыймыктанабыз, ийгилик сиздерге дейт. Айзат Темирбекова деген дагы бир кызыбыз жазып атыптыр. Ишиңизге ийгилик дейт. Бул кызыбыз Черногориядан жазып отурат. Черногория. Ооба. Нури Балико деген эжеке сизге салам жолдоп атат. Урматтуу мекендештер, дагы да болсо суроолоруңуздар болсо, каалоо тилектериңиздер болсо, бүгүнкү биздин Супар онлайн радиосунун коногу Асатилла Тешебаевка берсеңиздер, түз эфир аркылуу сиздердин сурооңуздорду, каалоо тилектериңиздерди окуп бергенге даярбыз. Же болбосо биздин WhatsApp номерге 8925 805 98 99 номерине WhatsAppка жазып койсоңуздар, биз түз эфир аркылуу окуп бергенге даярбыз. Асатилла эке, эми ошол мына вигиикти бүтүп атканда же ошол алгачкы мындай чоң бир ийгилик жаратып аткандарыңыз эми ар бир эле адамдын өмүрүндө эгер жогорку окуу жайга тапшырылган болсо, ошону жыйынтыгында диплом коргойт эмеспизби? Дипломдук иш коргойт, же болбосо кандидаттык иши болсо аны жактайт, аны коргойт, же докторлукту жактайт. Ушундай учурларыңыздан айтып өтсөңүз, ошол вигиикти бүтүп атканда ошол киноиндустрияга аралашып калыпсыз, искусствого аралашып калыпсыз, ошондо кандай тема менен дипломуңузду коргоп алдыңыз эле, дипломдук ишиңизди? Эми 5 жыл окуп, 6-жыл бизде дипломный жыл болот. Ал жылда биз жайында барып өзүбүз эркин темада бир чыгарманы алып, ошол чыгарманын үстүндө мисалы үчүн мен ошо кинематография институтунун кастинг бөлүмүнө бүттүм. Анан мен ошол чыгармадан мага эркин тема болгондо мен Төлөгөн Касымбектин ошолорда жаңы чыккан Келкел деген романы чыккан. Ошо Келкел деген романы боюнча анын эмесинде теманын ичинде Токтогул да бар. Ошол убакта Октябрь революциясынын убагындагы бизде азыр Фрунзеде азыр эми Бишкек болуп калды. Фрунзе как революционер, как эме болгон. Ошол басмачылардын убагы ушундай бир тематикада мен өзүм кыргызстандык болгондон, кыргыз сүрөтчүсү болгондон кийин, кыргызда бүтүшү эме кыргыз фильмде бар иштей турган болгондон кийин өзүмдүн темамды, өзүмдүн улуттук темамды алып, ошону Төлөгөн Касымбектин Келкел деген романы боюнча кастингге тартып, анан ошону жактагам. Ал жылда 1 жыл ошондон мен мындай материал топтошум. Немеде Кыргызстандагы тарых музейине бардым. Оштогу тарых музейине бардым. Ташкенттеги тарых музейине, Самаркандга бардым, Бухарага бардым, бүт баарына барып. Тарыхтагы ошол кийимдерди изилдөө үчүн, тактоо. Биз эми неме кино сүрөтчүнүн костюм боюнча эмеси тапшырмасы, ошондой биз кино тарта турган болсок, сценарийни бергенде сценарийни окуп, ошол жердеги катышкан каармандардын кайсы доорго келет, кайсы кылымга келет, ошол убакта кандай костюмдарды кийген, же болбосо көйнөктөрдү кийген, шымдарын кийген, колдонгон баш кийимдери, бүт курлары, бүт бардыгын биз ошол тарыхый датага немеге таттап эме кылышыбыз керек да. Мен окугандан кийин ошонун кино тартканда бир 4 ай подготовительный период дейт. Ошондо мисалы үчүн мен неме сүрөтчү, костюм боюнча сүрөтчү, бүт ошолорду окуп, ошолорду таптап, кино ал жерде көркөм худсовет болуп, ошолордун алар комиссиялар көрүп, мен ошондой полотного тартып көрсөтөм. Могу керек, моундай кийиниш керек, могу эпизоддо, могу жерде моундай кийиниш керек, моундай крой болуш керек, моундай куру, моундай калпагы, же болбосо топусу, башкасы. Деп анан эме кылып даярдагандан кийин ошол актер тандап алган актерлордун размерин алып, ошолорго ошол мен тандап, мен тарткан, мен неме кылган материалдар боюнча костюм тигилет. Костюм тигилип, анан ошол даяр болгондон кийин съемка башталат. Ошондон ар бир эпизодко жараша мен
тапшырмам ошол актерлорго адашып кетпеш үчүн костюмдарын кийгизип, могу эпизоддо муну кийесиң, тигил эпизоддо муну кийесиң. Ошентип мен ошо костюм жагына жооп берем да. Костюмда демек ошол ар бир жана деталине көңүл бурула турган, кайсы мисалы 1915-жылы же 1800-жылдары кандай кийимдерди кийген ошол жылдары, ошону тактоо иретинде сиз баштап музейлерден изилдеп музейлерден барып, журналдардан карайм, музейлерде архивный фотолордон карайм, бүт анан ошо музейде костюмдарды карайм, анан ошолордон баарынан өзүм эскиз кылып тартып алып, анан ошону келтирип жаңы полотнонун бетине түшүрүп, бул съемкага даярдык болот. Ошол факттар менен баары адашпаш керек. Мисалы үчүн азыр 16 жылдан азыр кийгизген болсоң, азыркы замандагы башка, эми башка. Ошон үчүн баардыгы тарыхый эмеге туура келиш керек. Жакшы, бул жерде биз жана сиз студияга келгенде бир канча картиналарды көтөрө келбедиңизби? Биз операторлордон сураналы, сизге жардам берсин, ошол жанагы айткан картиналарды көрүп калдык эле, ошол костюмдарды, сүрөттөрдү бир катар көрсөтүп берсеңиз. Бересиз. Мындай кармайлы да? Же көрүнөтпү балдар? Муну тууралуу айтып өтсөңүз. Биз отуруу алмаштырып. Бул ушундай бул жерде картинанын эң биринчи задача ошол киного катыша турган каармандардын костюму. Мисалы үчүн бул жерде мен мына Фрунзенин. Бул Фрунзенин костюму. Мына ошол формасы, одеждасы ошол эмелери. Бул мына Мадам Бек. Ошол баягы сынган кылычта келгелдеги. Келгелдеги. Бирок анан мына бизге основной костюмду бериш үчүн бизге ошолго неме кылат, анан мына Фрунзен өзүнө окшоштурган аракет кылды. Мадам Бектин мондай портрети жок экен, мен анан мурутчан анан баягы чыгармадагы боюнча сүрөттөдүңүз. Ошону сүрөттөп мен ошол костюм, мисалы үчүн мына ошол чыгармада английский френч деп койгон, ошол френч деп койгон, ошол френч. Анан мында курлары бул кабура деп эмелери бүт папкалары, ошол убакта кийген өтүктөрү, бул тарыхый эмеге эме кылып туруп, материалга карап туруп тартылган. Ал жерде дагы бир басмачыга окшогон ошол убактагы эмелердин адамдардын ошол бул эми бийлерди, кийимдер. Мен ошо кийим үчүн тартылган. Бизден ошон үчүн только костюм үчүн эме болгон үчүн аркадагы фондору нейтральный бир эме болчу. Биринчи эмебиз ошол эмени көрсөтүш керек, костюмду. Муну алмаштыралы, анда балдарга берсеңиз, ошону мен муну кармайын, сиз алмаштыралы. Бизге жардам берип койсоңуздар. Так, андан кийинки сүрөтүбүз. Бул ошол эмедеги Октябрь революцияга чейинки жашоодогу мына эмирлердин костюму. Бай эмирлердин костюмдары. Мына Бухарада, Ташкентте, Кохон хандыгында эмирлердин кийген костюмдарын эмеси бул. Хандардын, байлардын, бийлердин, маноптардын. Эмне богатый деп мындай эмелерди, мындай атластан болгон ушундай сонун орнаменттер менен мына булардын өзгөчөлүгү ошол убакта мындай артында желкесинде орнамент. Бул эмир деген эменин белгиси экен. Белги. Атайын муну сайма менен тигишет да? Сайма менен тигип, ошондой эмелерге эмирлер, хандар, байлар колунда бар. Бул баш кийимдерден дагы мындай көз каранды болсо керек, э? Булардын да ошол эмесине карап, жөнөкөйлөр бир эмелер болсо, жөнөкөй шарчага окшогон эмелер болсо, булар да баалуу эмелер. Бул ошондо кайсы жылдарга туура келет экен? Булар Октябрь революциясына чейин. Октябрь революциясына чейин 1900-1915 жылдардагы мезгилдер экен да? Ошондой эмелердин ушундай костюмдары болгон. Буларды сиз ошол костюмдардын ошол мезгилдерге таандык экенин сиз ошол
Фергана чөлкөмүн, анан Өзбекстанга барып ошол тарых музейлерин издеп ошолор музейде отуруп, ошол жерден барып тактадыңыз. Немеге карандаш менен тартып алып, ошол немелерден бери, деталдардан бери тартып алып, кино ошол тарткан эскиздер менен бул эмелерге колдонгон. Бул ошо сиз дипломдук ишиңизди коргоп аткандагы сүрөт, Бул кайсы жылы жазылып турат? 88. 88 дейт. 88. Мындай эмеден 12. 12 штук. Ар кандай ошол бир неменин чыгарманын бардык эмелеринде керектүү эмес үчүн камтыш үчүн ушундай. Ар бирине өзүнчө тарткансыз. Так, андан кийин бул сүрөттү мен мындай кармап турайын сизге. Жалтырап болбойт экен. Мен жалтырап эме болот экен. Мына Алымхан, ошол элемеде Алымхан Токтогул мына Токтогул. Мындай бул Токтогул. Ал кембагал эмес, мындай кичине жамаатчы, мындай кембагалдык кылып, аны мындай көйнөктөрү бир жөнөкөй. Амана Алымхан экөө тоюнда келип, ырдап турат, бир кыз экөөнү сүйлөшүп, экөө сүйүшүп жүргөнүн экөө гана билет. Тегерегинде эл журт билбейт. Анан мен байга берип атканда, байдын уулуна берип аткандагы бир эмелер ошондой. Муну Алымхандын күйөөсү болобу ошондо? Той түшүп аткандагы мезгилде. Ошондой келип, Токтогул келип ырдап, ушундай экөө гана тиктешип, экөө гана бири-биринин сезимин бири-бириге билдирип аткандагы, мына тегерегинде тоюлуп аткандагы эмелер билбейт. Ошондой мен бул сценаны тартышым, ошондой кыргыздардын бардык костюмдары. Түшүрдүңүз. Кыздар үчүн, кемпирлер үчүн, мына жаштар үчүн, байлар үчүн. Ал жерде мына монту байлар турат, өзүнчө узактан бой көтөргөндөй, кичине текеберден ийип тургандагындай бир образ. Анан мындай кембагалдар, кымызыбыз, жаш балдардын кийимдери кандай болгон. Ошол ошол. Жакшы. Урматтуу мекендештер, мына көрдүңүздөр, бул жерде Алымхан, бул жерде Токтогул атабыз. Ошол эгер кызыккандар болсо, Асатил экенин өзүнө да кайрылсаңыздар болот, Facebook'та. Өзүнүн баракчасы бар. Сөзсүз түрдө кайрылып өтсөңүздөр болот. Мына сонун сүрөттөрдү, тарыхый сүрөттөрдүн баардыгын дагы тартып өтөт экен. Өзгөчө биз мына студиябызга чындыгында студиябыз тар болгондуктан сиздин көп сүрөттөрүңүздү көрсөтө албайбыз да. Балким сиз тууралуу өзүнчө бир жакшы бир көрсөтүү даярдасак, сиздин сүрөтканаңызга барып, ошол жерден дагы тартканга аракет кылабыз. Андан дагы сүрөттөрүңүз болсо, биздин операторлор жардам берип койсо, анда бир көрсөтүп өтсөңүз. Мен муну бияка коюп турсам болобу? Түшүп кетпейби? Мындай коюп турайын. Мындай коебузчу. Жок, мындай коюш керек экен. Булар кимдер? Бул жердеги Токтогул бизде эми өзүбүздүн эмебизче демократ акын жаңы эмени алып келген, жаңы доорду үгүттөгөн дегендей, ошол жерде жанагы Келгел романда келип, Ош базарында өзүнүн ушул жаңы доорго, жаңы социализм дооруна үгүттөгөндөй бир эмеси бар. Ошол жерде Ош базарындагы элдердин кийинген костюмдары бул жерде. Бирөөсү менен мондай. Бул ошо сиз жана чыгармага, киного даярдаган костюмдар да, э? Кино немеде мен институтка барып, немеде 88-жылы кыргыз фильмге бардым. Барганда как раз Токтогул тууралуу, Токтогулдун 125 жылдыгына юбилейге тарыхый Токтогул тууралуу кино тарткан жаткан экен. Ал жерден ошол убакта бизде Төлөмүш Шакеев, Болот Шамшиев, Убүкеев, Геннадий Базар агайларыбыз бул тарыхый кинону тартканга ошол эпоханы бере алабыз, бере албайбыз деп мен укканым боюнча алар отказ беришип тартпайбыз деп. Эпоханы бериш да кыйын да бул кино тартканда. Анан ошого Москвадан бир Николаенко деп режиссер барган. Анан мен барып жаңы баргам, жаңы келип берсең ошол фильмде иштеп бербейсиңби деди. Бул 88 жылдары? 88 жылы. Мен институт бүттүм, ошол жылы кыргыз фильмге барып, мен сен эми костюмду бүтүпсүң, бирок художник постановщик болуп иштеп берди.
Макул мен өзüm художник постановщик болушунан мен мал задачасын бирге окуп жүргөн, бирге окуган балдарыбыз ал декорацияга жооп берет. Мисалы үчүн мына киностудия кандай болуш керек? Художник постановщиктер ушул жерде бул жагында жарыкта, бул жерде камера, бул жерде стол, бул жерде журналист кантип отуруп, алып алуучу кантип отуруш керек, ошонун баарын же болбосо бир врачтын кабинети кандай болуш керек, ошонун баарын эпохага жараша ошол ар бир аппараттын шприцине чейин, же стаканы, же болбосо ширенгесиге чейин баарын ошол эпохадан таап алып келип ошол жерге коюп берет. Ал декорацияны, көркөмдүү жагынан. Анан сен ошону болуп бер деген макул деп кыргыз фильминде Кербез деген фильм чыккан. Ошол фильмде художник постановщик болуп иштедим. Демек сиз ошол Кербез деген ошо Токтогул атабыз тууралуу тартылган кинонун художник постановщиги сиз болгонсуз да? Бул мынау картиналар боюнча формалары ошол сиз тарткан боюнча даярдалган экен да? Шарт боюнча бир бала художник покажсын болуш керек эле. Училищеден бүткөн бир баланы алып келип, анан ал жерге мына костюмдар менде даяр, мындай кылып эле мен эле тартып берейин. Сен эми иштеп, мага ошо костюм жагына жардам бер деп экөөбүз иштегенбиз. Жакшы. Бул Сибирден келгенден кийинки мезгил да? Бул Токтогул. Булар эми ошол мезгилдеги солдаттар ушундай формада болушкан. Могу ошол базардагы эме кылгандар. Могу байлар кембегалы бар дегенде башына эмени коюп алып, жүзүм жанагыдай жер жемиштер. Базарды чагылдырып атасыз. Базардын ичиндеги мал өткөн, жемиш сатып атканы, жем сатып атканда ошол убактагы базар немесиде кийле турган, экранга чыга турган костюмдарды эскиз, муну эскиз деп коет. Эскиз к фильму деп. Ушундай эми. Жакшы, биз дагы сүрөт барбы бул боюнча? Биз операторлорго айтсак, дагы жардам берсе. Мына урматтуу мекендештер, бизде бүгүн Супара онлайн радиосунда, Супара каналында бүгүн кино сүрөтчү Асатилла Тешебаев болууда. Андыктан суроолоруңуздар болсо, дагы да эфир аркылуу комментарийлер менен бизге кайрылып койсоңуздар болот. Бул чыкты турбай калды. Мен бул жерде дагы мекендештерибиздин суроолору бар экен. То есть сизге кабыл тилектер жазып өтүшүптүр, мен окуп өтөйүн. Айбек Алдаяров деген биздин бир мекендешибиз Facebook баракчасынан жазаптыр. Кыргыз элинин сыймыктана турган инсаны бар болуңуз. Иштериңизге ийгилик. Кыргыздын өткөн тарыхын тагдаанан нукура чагылдырган экенсиз. Өмүрүңүз узун болсун дейт. Рахмат Айбек мырза, сизге биз менен чогулуңуздар. Бул жерде биздин WhatsApp номерге дагы жазып өткөн бир мекендешибиз бар эле, жеке жазган экен. Улара Эргешбаева дейт. Супара каналынын чыгармачылык жамаатына ийгилик, чет өлкөгө кызмат элин таанытып жаткан агайга дем күч чыгармачылык бийиктерди каалайм. Түз эфирден көрө албай калат экенмин, жумуштамын дейт. Кантса да ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү биздин коногубуз кино сүрөтчү, Австрия, Россия, Кыргызстан сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, бизден ошо сыймыктана турган сүрөтчү агаларыбыздын бири Асатилла Тешебаев болууда. Андыктан суроолоруңуздар болсо бизде түз эфир аркылуу, Одноклассники сот тармагынан, Инстаграмдан көрүп отурган, Facebook баракчаларынан көрүп отурган мекендештерибизге кайрылып өтөйүн. Суроолоруңуздар болсо, каалоо тилектериңиздер болсо, дагы да болсо комментарийлер менен бизге кайрылып өтсөңүздөр болот. Же болбосо биздин WhatsApp номерге 8925 805 98 99 номерине жазып койсоңуздар, бүгүнкү биздин коногубузга сиздердин суроолорду, каалоо тилектерди окуп бергенге даярбыз. Биз андан ары эфирде улантсак. Эми бул тармакта сиз кино тармагында азыркы учурга чейин иштеп келатасызбы, же токтоп калып Австрияга анан кеткен болуп калдыңыз? Же бул жерде сизди жана тааныштырып аткандай эле ошо Австрия, Россия, Кыргызстан деп тааныштырып өтүп атпайбызбы? Анан Европа өлкөлөрүндө да жүргөнүңүздү билебиз. Бир канча сиз тууралуу жакшы бир репортаждар, көрсөтүүлөр даярдалган. Эми буларга токтолуп өтсөңүз, жалпы ушул мекендештерибиз дагы сиз тууралуу кенен маалыматтуу болуп калсын. Эми кыргыз фильмине жанагы фильмди Токтогулдун арналган Кербез деген фильмди тарткандан кийин орусчасыга не иштеби белгилеш деп аталат. Тартып бүткөндөн кийин экинчи фильмге дагы чакырышып калды, экинчи фильмге да иштеп бердим деп. Анан мен өзүм
Москвада жашайт элем. Бала чакам Москвада эле. 2 кызым бар болчу. Анан тапкан айлыгым жерден анда ошол 1 жыл кинода жүрдүк. Ошол досторум жардам берип, Апшталарда жашап жүрдүм. Анан экинчи фильмге чакырып калгандан кийин киносудан директорго келип, агай мага бир мүмкүнчүлүк болсо бир комната бериңиз. Бала чакам Москвада көчүп келейин. Экинчи фильмимизде эми окуганмын, экинчи фильмимизди иштейм. Максатым ошол десем, эми жигит шын айтсам комнатада бере албайбыз, квартирамыз деген. 1 жыл иштедим, тапканым ошол өзүм эле жок болуп, бала чакама да жардам бере албай, командировкада жүрөсүң, кийиналасың ал жакка, бул жакта, съемкада жүрүп элечи. Агайында болгон болсо мен дедим кайра Москвага кетейин. Бул жерде ошол досторум жардам берип, Апштада жашап жүрдүм. Бул жашоо болбойт экен. Десем анда айланып тегеренип келесиң да деген, кайда барабыз? Кудай буйрса кайра келип иштейбиз деп койгон. Өз арзым менен Зейлени жаз дегенде жазгандан кино көргөм. Ошондон келип, эми жана кече өзүң барган квартирада жашап жүрөбүз. Анан 1 жыл Арбатта жана окуп жүргөн убактында сабактан чыгып, жанагындай өзүбүздүн сүрөттөргө тартып болгондон кийин Арбатта келип портрет, карикатура тартчу элек. Бул жерде азыр көрүп аткан болсоң, канча бирге окуган, Кудайсың чөчөлө бирге окуган, алдын кийин окуган кесиптештерим бар. Көбү ошол жерде Арбаттан келип, сабактан келип, кичине тыйын тапыр таап кетчү. Анан келип Арбатта иштеп жүрдүм. Анан ошол жерде иштеп жүрүп, бир убакта 17 кыргыз бар эле, сүрөтчү, полиграфист, киносто окуган, Суриков киносто окуган, Сроговто окуган, Викикто окуган. Ошондон Москвадан, Кыргызстандан келген сүрөтчү 17ге жетип, кыргыздар отуруп тартчу элек. Ал жерде Арбаттан башынан аягына чейин. Анан бир күнү отурсам, бир жигит келип калды, ак жүздүү. Эме байке, немени көргөндөн кийин, байке жаныңызга отурсам болобу? Болот. Келди, онун көзүнөн туруп отургандан кийин байке деди, мен атам убагында художественный кружокко берип, мектепте окуп жүргөндө кичине сүрөт тартканды билем, портретти жакшы тарта албайм. Үйрөтөбүзбү деди. Макул дедим, үйрөтөйм. Мен тартканды карап турасың, кантип баштап, кантип бүтүрөм. Бул жерде жарым саатта тартабыз, окшош туруш керек, кичине характер бериш керек. Кээ бирөө детальный кылганга чейин аракет кылып, карап турасың дедим. Анан сен тартып атканда мен колум бош болсо сага айтып турам, неме кыласың, үйрөтөм. Макул дедим. Анан күндө 2 ай чейин көз бир иштедик. Ал башка кыргыз балдардын жанына барат, менин жаныма келет. Мен да кичине жайымды кеңирээк кармап турам, ал келгенден кийин көз отуруп, ага мен тартканда карап турат, мен ага кичине мыл жериң мындай болуп калды, тигил жериң мындай болуп калды, айтып үйрөтүп турам, ошондон жүрүп. Бир күн мен кеч келдим. Анан ал жигит аты Нурлан, байке деди, жүрүңүз кафеге баралы. Эмне болду? Мен азыр кеч келдим, үйдөн тамактанып келдим, жүрүңүз. Экөөбүз эме кылып алгандан бир күн ал тамак алып берет, экинчи күн мен алып берем. Экөөбүз барып бирге тамактанып кайра келип иштейбиз, анан кечинде кайра кетип калабыз, ошондо жүрөбүз. Мен үйдөн тамактанып келдим, десем, жок байке жүрүңүз. Мен курсагым ток десем да, жок жүрүңүз. Сөз бар деди. Кандай сөз? Жүрсөңүз, тамакына демек. Супруги жанында турайын десем, анан кийин кечээ күндө бир швед келди дейт. Жанымдан өтүп бараткан экен, англичен жакшы билет экен, анан билчү. Анан түшүнө эле англичен чет элдиктер башкача болот, анан келип анан портреттин акчасын сураганмы? Ал болсо манчасам болот. Пожалуйста, отуруңуз, мен тартып берейин десем, хорошо, мен ойлонойдон басып кеттим. Бирок Арбатта өзүнчө эме бар эле. Бирок ошентип сурап койсо бизде жанагы бизде эмедей жабышат эле. Бизде эми жанагы эмне деп коебуз бизде. Чымылдай жармашып коюп жибербейт. 5 метр, 10 метр барып, чоңураак баадан сүйлөйт, анан акырынан түшүрүп, анан кийин алып келип тартат. Кайтып алып келип, уговор этип отургузат да. Анан жанагы ошентип, Нурлан ошентип койгондон кийин ал өтүп кетет. Анан башкаларга барып, баардыгы жармаша бергенби. Смоленский площадьтын башына чейин барып кайра келгенден кийин ал жанагы швед айтыптыр. Сени жанагы
Сұраганымда жөнөкөй гана сурап, жөнөкөй эле хорошо подумай десем, макул деп койгонуң жакты. Швеция барып иштейт белең деп. Анан англисчен жакшы билет экен, анан англисче сүйлөшүп, макул дептир. Анан десе, өзүңө бир жакшы неме жолдошуңду алып ал, экөөңө мен барайын да, мен алып кеткенде данныйыңарды белгилеп, паспорттун данныйыңарды барып, приглашение жөнөтөм. Барып иштейсиңер, мен силерге иштегим келген, бул жерге караганда кыйла. Көп табасыңар, жакшы табасыңар деген экен. Ошону байке, сиз ошону айтайын дедим. Швецияга барат белеңиз. Мен айттым, мен англисчен билбейм, орусчаны араңдай сүйлөп жүрөм. Кыргыз мектеп бүткөнмүн деп күлсөм, байке мен билем деди. Сен билген болсоң макул. Анан 17-18 кыргыз турат, ошонун ичинен өзүм ичимден өзүм сурап бердим. Ошончо кыргызча мага келип суранды. Суранганын өзүмчө дагы төбөм көкө жатып конуп атам. Анан эме кылсам макул дедим, сен англисчен билген болсоң макул кеттик. Десем, бирок байке менде акча жок. Менде акча бар. Эми семья үйдө запасың болсо болбойт. Менде бар дедим. Канча керек экен десем, $500 керек экен. Болду. Onun barabının jana Şved'in Kaşes metre жашайт экен, ошого барып документтерди бердик, тааныштык. Даныра бергенен кийин 2 жума, 1 айга жетпей приглашение келди. 90-жылы биринчилерден болуп биз союз бузулгандан кийин жылы болуп биз Швецияга чыгып кеттик. Бир татар баланын, ошо Нурлан үчөөбүз. Нурлан посольствода англисчен барып бланкаларды сону толтурат, мага да толтурат. Как по маслу дегендей. Болду, ал жака бардык, биринчиден через бир Хельсинкиге бардык, Хельсинкиден, Финляндия. Ал жерден бир Турку деген шаар, ал жерден электричка менен паромго отурдук, 7 этаждуу. Сайын бузулгандан кийин ушунчалык ал түшүндөгүдөй эле көрдүм. Таза мамлекеттер сонун элдер бир ушунчалык культурный, маданияттуу десем, жанында кары кемпирлер мындай бизден рюкзактар көтөрүп алам, жана жерде этюдиңиз бар, краска, кагазыбыз, кийим кечегиз бар, түйрөп баратсак, кары 80-ге келген кемпирлер мынтип эшикти ачып өткөрөт. Кемпирлер өткөрөт. Ушунчалык анан кийин тааныса саламдашат. Ушунчалык таң калдык. Анан жанагы паромго чыктык. Чыксак, артын ачат экен, машинага кирип кетет. Анан эргеде жата турган гайтанын үстүндө залдар, ресторандар, кафелер, бүт игральный автомат, анын үстүндө концертный залы дагы белет. Үстүндө ал сүзө турган, күн ысыкпаса сүзө турган бассейн. Түшүмдө жүргөндө биринчи жолу. Бул азыр эмес, 90-жылдарда ушундай болуп атат да, Швеция. Анан барып, мен анан ал жерге баргандан кийин дутук болуп калдым. Нурлан өзү сүйлөшөт, өзүнүн байкамон алабыз. Англисча, кыргызча да сүйлөйт. Анан жеттик. Ошондон ал жерде баргандан кийин бизди тосуп алды, жайлаштырды. Анан ошол жерден тарта баштады. Бизде сүрөтчүлөр менен ошентип мына 22 жыл Европада жүрдүм. 10 жыл постоянно Австрияда жашадым. Бизге сүрөтчүлөрдүн бир жакшысы бирдекен айтып түшүндүрүштүн кереги жок. Мына мисалы үчүн мына портреттимде реклама коюп этитинди ачып, стульчиңди алып отурат, мен өзүм отурат, кылсаң өздөрү келет. How much? Канча турат? Канча убакта тартасың? Анан кийин ошолорду англисчени словарьтен жаттап алганбыз. Do you want please? Do you want portrait? How much десе айтабыз. Анан ал жерден 200 кронон тартып, 200 крон $40. Күндө 20га жеткип тартканбыз. Анан 5 еврону жөнүнө мына силерге чай ичип койгула. Берип коет, күндө $800,000 чейин жетип. Ана магазинде бизде бул жерде ал вакытта магазиндерде колбасаларга Подмосковьдон келип колбаса алышы башка болуп кеткен. Май келсе очередь болгон, алардын баары кыздар үчүн саат 5те туруп алып барып сүткө очередь турган, азыркы барсак жана азыркы биздеги супермаркет. Кааласаң көзүң еттин 20 түрү, сырдын 20-30 түрү, нандын канча түрү, булочканын ооз көзүбүз ачылып. Таң калчубуз. Ошондон иштеп, биринчи жолу 90-жылы чыктык. Анан бирок да сухой кистеп, биз кисти менен тартат менен эме кылып турган. Орустар келип,
Бізден Россиядан қаяқтан келгенде де Россиядан СССР Союзде Совет Юнион деп қойды. Келгенде газеталарға басты. Орыстар келе 200 кронға жүріне карандашта қолданбай кистичкамен тартады екен. Сухая кисть деп кистеп. Онан ал жерде ушунчалык адамға мындай биздегидей окшоштундай кереги жок экен. Мындай эле тартып койсоң, мен бизге окуганбыз, эми калып пропорцияны билебиз, бардын лепит эткенди билебиз, тартып беребиз. Кээ бир мындай тартпаң, неме кылсаң да художник так видит. Муну көргөн ушунча эме экен деп ичкандай отказ кылган болду. Арбатта болсо көзүмдө мындай кичине көтөрүп кой, кирпигимди кичине кошуп кой, кашымды кичине бул жака жылдырып кой. Антип неме жатып өткөрсөң ал жерде жаңы кандай тарсаң ошондой. Анан жаш балдары келет, жаш балдар менен ата-анам давайте вашу сына нарисуем. Уулуңуз тарталы десе, уулунан сурайт. Тартайлы. Портрет каалайсың, тартсын бу десе, каалабаса уулум каалабайт. Каалайм десе, отур. Ушунчалык жанагы балага да карап, балага мамиле, чоң кишидей мамиле кылып, бизде болсо отур. Ана эжең тартат, кыймылдап, бул жакка кара. Аны макул болсо да биз отурбузбайбы. Ал жерде ушунчалык эмесин аларга таң калып. Тарбиясы башка, э? Тарбиясы. Жакшы. Сонун эле убактар болду. Ошондо биринчилерден болуп биз чыкканбыз. Андан кийин мен дагы нарында бирдир Шарша мектебинде досум бар. Анан кечеги Садыр Сагынбаев деп бир режиссер дедим. Ал менен мен бирге окуп, бирге чоңойгон. Аны алып чыкканмын. Дагы Касым деген досум бар эле. Ал үчөөнү мен алып чыккам ошо. Ушундай жакшы неме экен, кичине акча таап, үй алып алгыла башкалар. Мен дагы Бишкекте үй алдым, ошентип акча таап келип. Ошо досторумду чыгардым. Ошондон 90-жылдан 94-жылга чейин Швецияда иштегем. Анан башка жерден дагы чине жаныбызга түрктөр келип сурашып, мына силер биздин немеде туугандар болосуңар. Осман бабаңар силерден чыккан. Биз мындай аркадаш деп коет, эми ошол тууган болобуз деп койгонун алар менен жүрүп түркчө үйрөнүп алдым. Түрктөр менен жүрүп. Кийин аны ошол кайтып келип бир 2 ай иштеп келебиз. Келгенден кийин эртең жазга чейин үйдө кичине мындай сүрөттөрүмдү тартып коюп жүрдүм. Эртең менен март-апрель айларында Турцияга барабыз. Стамбулда иштедик, Анкарада иштедик, Алания, Анталияда иштедик. Анан кайтып июль болгондо кайра кетип Швецияга чыгып кетебиз. Ошондон биринчи дүйнө кыдырып эле жүрдүңүздөр да? Биринчиден эми биринчи үй алыш керек, бала чакага өзүң үйүң болгондон тиги бул дегендей ошо материалдык жактарды биринчи эме кылып алалы, анан дегендей биринчи канча бир 6 жыл 7 жыл ошол портрет карикатура менен. Анан ошол эми ошол биздин художниктердин бир жакшы жери ошо мисалы үчүн азыр бир кыргыз Швецияга барып калса биринчи бир шведче болуш керек, жаңыл болуш керек. Мисалы үчүн тетиги эмени стаканды алып берчи дегенди түшүнүш керек. Кандай сүйлөгөнүн сүйлөш керек. Бизге анын кереги эле жок. Өздөрү келет, тартып бересиң, ыраазы болуп кетет. Визаң бар, документ жайында эч ким эчтеке дебейт, башка. Ошол жагынан эми ал ситуацияга түшкөндөн кийин тилди да үйрөнөт экенсиң. Брод. Бул сахар мындай экен. Аттары жазып кана, бул турбай. Бирооктан англисчени нормально сүйлөп, кийин Швецияда үйрөнө баштады 4-жылдары. Нурлан да бир айтып калды эле. Байке сиз Швецияда жакшы билип алыптырсыз деп. Средада жүрсөң тез үйрөнөт экенсиң. Кааласаң, каалабасаң. Ошентип азыр эми 10 жыл Австрияда жашадым. Австрияда дагы немисче. Австрияда канча жашадыңыз? 10 жыл жашадым. Кайсы шаарында? Грас деген шаарда. Биринчи Вена деген шаар бар, ал жерде Пратер деген жер бар экен, ошол жерде эми эртеден суббота, воскресенье эртеден кечке чейин ал жерде жана аттракциондор бар, жана каруселдер бар. Азыр Диснейленд деген ошол. Эртеден кечке чейин балдар менен туристтер келип, ошол жерде эс алып анан чыгып кетет. Биз ошол жерден отуруп портрет, карикатура тартып. Анан чамчадан өзүнүн картина бирөөлөр заказ берип калса, муну тарта аласың десе, картина тартып берип. Биринчи ошол материалдык жагында 5-6 жыл жүрдүм. Жакшы. Мемлекендештерибизге дагы кайрылып өтөйүн. Бул жерде сизге дагы бир каалоо тилектер жазыптыр.
Жамиля Нишанбаева деген бир бизде активдүү коомдук активист бар. Ийгилик каалайм Супара. Агай, сизге дагы ийгиликтер болсун, эң сонун искусство дейт. Рахмат сизге, Жамиля. Урматтуу мекендештер, бүгүн бизде конокто кино сүрөтчү, Австрия, Россия, Кыргызстан сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү Асатилла Тишебаев болууда. Андыктан суроолоруңуздар болсо, дагы да болсо биздин түз эфирден комментарийлер менен кайрылып койсоңуздар болот. Одноклассники соц тармагынан же Инстаграмдан же болбосо Фейсбуктан көрүп отурган биздин мекендештерибизге, биздин жердештерибизге дагы да болсо мүмкүнчүлүк бар. Андыктан суроолоруңуздар болсо, каалоо тилектер болсо, дагы да түз эфирден күтүп калабыз. Же болбосо биздин WhatsApp номерге 8925 805 98 99 номерине жазып койсоңуздар, түз эфирден сиздердин берген суроолоруңуздарды окуганга даярбыз. Биз анда эфирде андан ары улансак, бизге келгенде ошо бир канча сүрөттөрдү оордугуна карабай көтөрө келипсиз. Ошол азыр портрет деп калдыңыз. Портреттерден көрсөтүп өтсөңүз, анан ошо Европа өлкөлөрүндө кайсы сүрөттөрдү тарткансыз, кайсы сүрөттөр, кандай сүрөттөр аларга көп мындай жакшы көрүнөт. Алар ошол сүрөттөрдү баалашты. Ошолорго кайрылып өтөлү. Бул жерде болсо, бул жерден анан тиги жакта болсо биздин операторлорубузга жардам сурайбыз. Европада ошон эми ошол жана айтып өттүм, Швецияга барып тартып жүргөндө, биз эми мына институтта окудук, училищеде окудук, сүрөт көркөм окуу жайларынын баардыгы биздин Советтер Союзунун школасынын баардыгы бул реализм деп көргөндөй эми школа болот. Ошону биз ошол боюнча эмелерде Европада чыкканда ошентип тартып жүрдүк да. Ар нерсенин өзүнүн бир убагы, вална болуп өтүп кеткен. Ошентип мен 1990-жылдан 94-95-жылга чейин Швецияда иштедим. Андан кийин Турцияда иштедим, андан кийин барып 97-жылы Австрияда иштеп калдым. Анда дагы ошондой достордун жардамы менен Австрияга барбайсың, барып көрбөйсүң, ал жерде да кандай ушундай эме дегенден. Анан барып тартып жүргөндө ошо биздики окшош турган аракет кылышы, өзүн көргөндө өзүн тааный тургандай болуп жүрдү. Бирок кийинки жылдары 2005-2006 жылдары барып, бул дагы бир волна болуп бардыгы, эми бардык союздар, мисалы үчүн ар бир республиканын эле барча эле. Биздин эми союздан Азербайжандар да, казактар да барды, кыргыздар да барды, серб, хорваттар да болду. Бардыгы менен барып тартып жүрдүк. Бул дагы убагы келгенде бир эме болот экен. Анча деле калбай, анча деле өтпөй эме болуп калат. Ошондон картина тартканга өтө баштадык. Картина тартып, мына мисалы үчүн ал жерден музейлерге барып, бош убакта эме кылгандаларда бир эмеси болмой. Бизде реализм басымдуулук кылса, ал жакта абстракция деп койдук, абстрактный картиналар. Андан карасаң, биринчи барып ушундай картинабы дегендей өзүбүзгө сурайбыз. Ушундай кылып койсо да, ушундай кылса да, ушундай алабы дегенчи. Эми тагдыр экен 2003-жылы мен дагы 97-жылдан баштап 2002-жылга чейин бир 5 жыл каттап иштеп аттым. Анан ошол жерде жүргөндө анан эми акча үчүн барганбыз. Азыр эми биздин мигранттар, жердештер Москвага келип акча топтоп, кичине үйгө жөнөтсөм, башка кылам деген биз ошондо Австрияда жүрөбүз. Анан гостиницалар кымбат, хостелдер кымбат. Анан мен сураштырып барам, түркчөдө үйрөнүп ал жерде түрктөр бар экен, көп жерде түрктөр менен жүрдүм. Түрктөрдөн сурап мен кылсам, могул жерде мечит бар, мечитте ошондой жатаканасы бар, арзан болот. Келип жатасың, эртең менен чыгып кетесиң. Мен ошол барып жатып жүрүп, анан бир түрктөр менен жакын болгондон кийин анан узкой глазы дегенде олордо чикит көз дейт экен. Эзинсин кыргыз менин, алардын арасынан сүйлөгөндөргө жооп берсем, түркчө каяктан үйрөнөм дейт. Швецияда болгон, тиги жакта Стамбул эмелерге барып турам десем, эми туура бирөөсү айтып калды, сен жылы эле келесиң, Австрияда калат белең. Анан
Мына 12 жылдан бeri жүрмүш эди. Возможно, калып калат элем. Десем анда болгонболсо деп таккан сүрөттөрүм, буклеттерим, картиналарым болсо баарын алдалып, бирөө адвокатка барабыз. Таанышсын. Анан сүйлөшөбүз, макулдуу топтолуп барып. Эме кылсам, бул жерде деди адвокаттын сүйлөгөн немесин көтөрөтөт, бул жерде миллиондогон башка мамлекеттен келгендер жүрөт, бирок кесиби жоктор, эмеси жок, өнөрү жоктор келет. Сен аны менен жаңы буклеттерим бар, буклеттерди көрүп жакшы неме кылат экенсиң. Ушундай немеңди бизге керек, ушундай кесиптеги немелер, адамдар. Кааласаң жардам берейин деп, мен айттым, жардам бересиң, силер бекер кылбасаң керек го. Десем, сен неме болсо деп, мен сени картинадан чамасың жаапканда картиналарыңды алам. Макулсуң дедим, макул дедим. Болуп тур деди. Азыр эми 2 жумалык виза калган экен, андай болсо бар дагы 5 жыл келбейм деп ата-энем менен үй бүлөң менен коштошуп келдим. Узартып келди, виза. Жок, визаны узартып, кайра 5 жыл келбейм деп келдим. Я келип макул дедим да Кыргызстанга барып ата-энем менен коштоштум. Келип балдар менен коштоштум, мен бир ушинтип жардам берип неме кылып атат, калдып атат. Мындай немеде дегенин десем, макул дедим, өзүң билесиң, жакшы жүр, туура жүргүнүң деп койду. Ошондон барып келген күнү адвокатка жолуктук. Адвокат мындай жатканда спаталка художник экен, кинематографист экен. Ушул өзүнчө бир коррупция боюнча фильм тарткан экен, ошол боюнча куугунтуп атат экен дегенди. Азыр деди, полиция барат, полиция сени калтырбашка аракет кылат, биз калганга аракет кылабыз. Экономический вопросту сүйлөгүңөр. Акчам жок, кембагал жашайбыз, бизде кыйынчылык, ал болсо өтпөйсүң. Саясий жагынан сүйлөп турасың. Сен тартпасаң да эме кылбасаң, ошо коррупция боюнча фильм тарттым эле, кинематографист бүткөнсүң. Ошол боюнча эме кылсаң калып каласың. Мен макулданып бир күн чакырды, бардык. Ошондой суроолор мен тарттым эле дедим. Ошондон эмеде бийликтегилер мени куугунтуктап атат, тигинтип атат. Десем, макуландан бул да башка дагы ойдошу жок, сен акча үчүн келсең керек, экономический кыйынчылыктан келсең жок, андай эмес. Деп анан жагында сүйлөшүп алып турабыз. Ошондон калып 10 жыл жашадым да. Адвокатым айтты, сен деди, гражданство алгандан кетесиң, 10 жылда бар болот. Деди, бирок 2 жыл жакшы жашадым. Эми портретим өтөдө выставка кылып атам. 2003-жылы ошол жерде Сүрөттөр союзуна мүчө болдум. Ал жерде мындай өзүнүн жаратылыштай реалистик партияда пейзаж эмелерди алып барсам, окуганын көрүнүп турат. Кесип профессионал экен. Бирок бул жерде муну менен жашай албайсың. Эмнеге десем, бул жерде реализмди бекер берсең андай. Азыр фотоаппарат менен ушунча сонун кылат, сени тартканыңдан сонун кылышат. Керек болсо. Андай эффекти бар эмеси менен. Бирок бул жерде мына биз тарткандай абстрактный болуш керек. Мен анан макул дедим, сен Сүрөттөр союзуна мүчө кылып алабыз деди. Ал ошондон жүрүп, буларды акылып жөнүндө тартып коюп көрдүм. Көрсөм мич бул жакта адам өзү канып, өзү мындай бир жетилмейинче мүмкүн шедевр жаткансың, бирок өзүңө жакпаса бар. Кайрамытып көрөсүң, канча краска кетти, канча эмелер эме болду, убакыттар кетти. Эч эме болбойт. Акырындап алардын тарткандарын көрүп, музейлерге барып, эмелерин карап, журналдарын карап, башкаларын карап, акырындап эме болуп калды. Анан жанагыдай кыргызча неме болгондон кыргыз экенсиң. Кыргызстанды тааныбагандар бар экен. Кыргыз мамлекети. Чыңгыз Айтматов билесиңерби десем билем. Бирок Кыргызстанды билишпейт. Кыргызстанды билишпейт. Анан кийин келип анан менен жанагы натюрморттарым бар эле, национальный немелер боюнча. Идишаяктар боюнча шуларды көрүп, моңдалай мен ошо Чыңгыз Айтматовдун жамылясын окугам, тигисин окугам, мунусун окугам. Ошол жерде мондай эмелерди мен элестетип атам деп анан картиналарымды сата баштадым. Бир жолу ошо реализмде тарткан выставкам, алардын айткан сөзүгө ишенбей выставка кылсам да эл келет. Ал жерден кичине бутерброд кылып, кичине сок эмелер даярдап коесуң, келем кур кетпесин, ошону ичип алып анан жүрүп сүрөттөрдү көрүп, бирок жакшы бирок сата алгам. Кийин ошолордун үстүнөн жаңыдай
алардыкыдай краскаларды мындайча биз айтканда бир мазна деп коюп бирдекеде эйленип эле ошондойлордон кылып акырынан ага дагы өтө баштадым да. Ошондой. Жакшы. Бул жерде сизге да бир суроо беришкен мекендештерибиз бар экен. Суроо окуп берейин дагы, суроого жооп бергенден кийин сүрөттөрүңүздөн көрсөтсөңүз. Бул жерде бизди көрүп турган мекендештерибизден Жамал Караева деген ошо Facebook колдонуучу бир эжеке жазыптыр. Саламатсызбы ага, сүрөт искусствосун жакшы түшүнгөн инсан катары Малевичтин «Чёрный квадрат» картинасын көргөнүңүздө эмнени түшүнөсүз деген ушундай бир сиздин чыгармачылык ошо өзүңүзгө ылайык суроо беришиптир. Эжекебизге алдын ала ыраазычылык билдиребиз. Ошол суроого жооп берсеңиз, анан биз картиналарыңызга өтөбүз. Малевичтин «Чёрный квадрат» деген картинасы ар бир инсандын өзүгө жараша, өзүнүн бир эмесине жараша ар ким кабыл алат. Бирок калса бир деңгээлине карата карайм экен. Мисалы үчүн менин өзүмдүн көз карашым боюнча бул бир туңгуюк. Ал жерде караңгылык, ал жерде эмне күтөсүң, эмне чыга калат, эмне дегенде ушундай бир караңгыга киргенде, караңгы үйдө эч бир жарык жок, бир эмеде ушундай бир эме элестетем да. Бул эми меники, ар бир адам ар кандай кабыл алат, ар ким ар кандай мүнөздөйт. Мисалы үчүн мен ошонтип ойлойм. Ошонду түшүнөм. Бесконечность, туңгуусуз, туңгуюк, бирок качан жылтып жарык чыгат, же болбосо качан эмеде ошонун ичине кирген болсоң, ошонун ичинде эме болсоң. Мындай карасаң, унутуп койсо да эме дейт да, бирок бул жерде мындай бир философский бир эме жатат да, бир мандем жатат дегендей. Ар ким ар кандай кабыл алат, ошон үчүн мен ошондой сезем. Туңгуюк. Бир нерсени күтүү, бир качан жарык болот, качан эме болот деген ошондой бир анын ичине кириш керек же кере бир бар жогун караңгы болгондой кандай сезесиң дегендей. Менин оюм ошондой. Жакшы. Мен мекендештерибизге дагы бир жолу кайрылып өтөйүн. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн сиздер менен ушу Супара онлайн радиосунун Супара каналында конокто кино сүрөтчү, Австрия, Россия, Кыргызстан сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү Асатилла Тишебаев болууда. Андыктан суроолоруңуздар болсо дагы да күтөбүз, калуу тилектер болсо. Биз сиз алып келген сүрөттөрдө ушул ар бирине өзгөчө бир маани берип өтөлү, атайын көтөрө экенсиз. Биз бул жерде отурган бизди көрүп отурган мекендештерибизге көрүнүктүү болуш үчүн операторлорубуздан суранып кетели, бизге жардам берип ушул сүрөттөрдү ар бирин көрсөткөнгө аракет кылсак. Бул сүрөттөн баштасак, бул мына сүрөттү качан тарткансыз, анан тарыхы, анан бул эмнени билдирген сүрөт, ушуга бир өзгөчө көңүл буруп өтсөк, анан бул сүрөт 95-жылы тартылган. Мында мен тартайын деген, бир ойду берейин деген ар бир адам, ар бир жаран, ар бир инсан убакыт келет өзүнө өзү суроо берген. Президент болсун, министр болсун, ким болбосун. Мен туура жашадым, убакыт өтүп атат, эмнеге үлгүрдүм, эмнени туура кылдым, эмнени туура кылбадым. Же туура жашадым, өзүнө өзү суроо берип, өзүнө өзү. Мынанда мен ушул немеде ойлонуп отурганда, могу жерде мен дагы сигарет карматып эме кылган дагы немем бар эле, өзүнчө ойлонуп отурганда. Анан азыр эми аны кийин алдым. Өзүнүн башы шах болуп, шахматтын доскасы болуп, эми ферз менен жүрсөм, пешке менен жүрсөм, кандай кылсам өзүмдүн ички эмеме жетемин, максатыма. Туура жасасам туура болсо, туура эмес жасасам анысына. Убакыт өтүп атат. Секунд сайын өзүнө өзү суроо берип, өзүнө өзү мына беттерине тырыш кирип, картайып, колдоруна бүт ошол эмеси менен. Ар бир адам убакыт келет, өзүнө өзү суроо келет. Эмнеге жетиш, эмне максат кылдым эле, эмне максат койдум эле дегендей маанин ошол баштары жарылып, дагы мына как дуал болсо, дуал жарылып кетип аткан дагысы. Жарылып ошо эме болуп, өзүнө өзү суроо таба албай, как быть, кантсем дегендей өзүнө өзү бир эмени берейин дедим да. Бул эми ошол шахмат өзүнчө ошол кандай кылсам жакшы болот, кандай кылсам дагы өзүмө койгон, алдыма койгон келечекте үмүтүм неме жашоодогу. Бул сүрөтүңүз ошондо
Европада тартылган да, Жок. Москвада. Москвада тартылган. Ушул оригинал. Бул оригинал. Оригинал, бул оригинал. Бул сүрөтүңүздөн мисалы ар бир адам өзүнү көрөт экен да, демек. Ар бир адам кайсы улут болбосун, кандай статуста болбосун, кайсы материал, кайсы мамлекет болбосун, инсан болгондон кийин бири-бириге бир момент келет, өзүнө суроо берет. Же кубангандык менен, же болбосо кичине кайгыргандык менен, же болбосо да туура жасадым, же болбосо туура жасадым, же может да ката кетип, же мындай кылдым деген бири-бирine өзүнө берген бир суроо дегендей, өзүнө суроо берип, убакыт өтүп атат. Как будет дейт. Я. Артында жазылып экен. Как будет дейт. 94-жылы тартылган сүрөткө урматтуу мекендештер, мына сүрөттөн дагы кайгылуу жасап өтөйт. Караңыздарчы, философиясы терең маанини билдирген ушундай бир сонун сүрөт тартылган экен. Чындыгында бул сүрөтүңүз мен дагы биринчи көргөндө, мастерскойуңузда көргөндө аябай мындай ойлондура турган сүрөт экен. Анан биз ал жерде да сөз кылдык эле. Анан мекендештерибизден, башкалардан билсем, бул сүрөтүңүздөн эгер сыр болсо, эгер айтып өтсөңүз, канча затыңыз ушуну сурангандар болду, мага тартып берчи деген учурлар болду. Бул жерде мен көп жолу тарттым муну. Мен мисалы үчүн бир мынанда дагы бир эмеси мага деди, мына убакытты эмени пепельницаны кой, күлдүктү кой, сигаретти кой, зажигалканы кой. Анан ушул эмеде бар экенде сигарет дегенде кармап тургандагысы. Бул мен экен бул жерде өзүмдү көрүп атам деп кабыл алышат да. Эме кылганда мындайлардан бир 4-5 жол тартып бергенмин. Копия кылып туруп. Анан бирөөсү болсо могу жерге бир кызыл винону кой дагы рюмкага жарым винону коюп койгун. Өздөрү айткан атам деп немеде Гражда Штурм Граж деген футболдун команданын тренери бар. Ошол Австрияда. Австрияда. Выставкада муну көрүп калып, мага отдельно тартып бергенин ушуну да анан ага тартып бергенмин ушундай. Ошондой анан ушундай кичине өзгөртүм, болбосо муну оригиналы, анан бул оригиналы, бул кийинки копиялары да. Сурагандар үчүн сигаретти коюп, пепел немени күлдүктү коюп, зажигалка коюп, кейлерге вино коюп, өздөрүнүн суранышы боюнча ушул. Бул жерде мен өзүмдү көрүп атам дегендер көп болгон. Андан кийинки сүрөттөргө өтсөк, биз муну сүрөттү деле алып кое турабыз, бул жакка сүрөттөрдү алганда. Сүрөттү тиги жактан көрсөтөлүбү? Операторлордон сурап коелу биз. Бул жерден эле көрсөтөбүз да? Мен бул сүрөткө көңүл бурсак, ошол жерден эле сизге неме болбойт. Бул жака коелу да? Бул жерге коелу. Бул сүрөт эмнен тарткансыз? Кандай? Бул сүрөт мен айтайынчы бир өзүмдүн немемде. Бул кичинекей бала деп көрүнүп турат да, мен негизи эле сүрөтчүлөрдүн мындай сүрөт тарткан сүрөттөрүн көргөндө кээде бир күн дагы жетпей калат. Акылыңа жараша, баягы алган билимиңе жараша, көз карашыңа жараша кабыл аласың эмеспи сүрөттөрдүчү. Аны бирөө тажрыйбаңа жараша сөз менен айтпай, ушул жерде боёктор менен кабыл алат эмеспиз. Бул ушу кичинекей баланы көрүп атам, бул жерде бул дүйнөнү бир кайсы бир түстөр менен берген экенсиз. Мен ушундай кабыл алып атам да. Анан туура эле кабыл алып атамбы? Ошол бул жерде даракты деле кыйып салган сүрөт турат. Жалпысынан бир жашоодогу азыркы замандын бир көрүнүшү деп эле түшүндүм. Туура эле түшүнүп бердим. Туура эле. Азыркы жашоонун немеси бул жерде могу жаш баланын отурганы, мына биздин азыркы убакта кен деп, башка деп жаратылышты бузуп атканыбыз, сууларды бузуп атканыбыз, кээ бир жерлерде мисалы үчүн арал көлдөрүн эмне болуп чөгүп, ал жердеги кургакчылык болуп аткан жерлер жарылып атканы. Биз ушул эмеде мына бала картинанын аты Рахмат Атаке деген мааниде бизге калтырып аткан мурасыңар ушулбу дегенде. Мен завод, фабрикалар, мына кара булут, мына завод, фабриканын турбалары, мында дагы ушинтип күн батып баратканы, бул жерде күндөн кичине канга окшош эмен агып, бул балага бала ата-энелерге бизге ушун калтырганыңа рахмат деген мындай бир кекетип айтып тургандагыдай. Жер шарыга азыркы күндө өзүң көрөсүң, кай жакты карабай экология бурду, экология тиги бул дегендер эме болуп. Мен ушинтип ушу баары аркылуу
жаратылышты коргоо, жаратылышка неме кылган, мына дарактар кыйылган өзүбүзчө, мындай тарыхый эстеликтер, үйлөр бузулганы, темир тезек неме болгону, ана могу жерде адамдар мындай жерлер жазылып, издери калгандагыдай өзүнчө бул азыркы убакта жер шары боюнча ушундай экология деген немелер кетип атат. Ошого бир ушундай эмеде өзүм берейин деп эме кылган элем. Бул качан тартылган? Бул могу жерде жаздым бекен. Жаздым экен, бул бир 3-4 жыл болуп калды го. Мына урматтуу мекендештер, караңыздарчы. Бүгүнкү биздин коногубуздун чыгармачылык дүйнөсүнө сүңгүп, мына 1 сааттан ашык сиздер менен чогуу турабыз. Ар бирибиз ойлоно турган сүрөттөр тартылып аткан сиздер менен көп болуп отурабыз. Сиздер да бир ойлонуп көрдүңүздөр беле, кийинки мекендеште бала чакабызга, ошо урпактарыбызга кандай эмне калтырып, кандай мурас калтырабыз, кандай таберик калат бизден деп ойлондуңуздар беле? Кандай калтырабыз, ооба. Вот ушул ар бирибизге бериле турган суроо экен ушул сүрөттөн мен ушундай туура кабыл алганым ушундай болуп атат. Балким бүгүнкү көрсөтүүбүздөн улам сиздер дагы ушул сүрөттөн улам дагы бир жакшы бир нерселерге ойлонуп жыйынтык чыгаратырсыздар деген ишеничтемин. Балким Асадиле акенин өзүнүн жеке тааныш болуп ушундай сүрөттөр менен жакындан таанышам десеңиздер, Facebook баракчасынан таанышып байланышсаңыздар болот албетте. Анда эмесе биз кийинки сүрөткө өтсөк, кийинки тартылып аткан сүрөтүңүз биздин балдар жардам берсин бул жакта. Мына жаркын. Бул жака койлу. О. Мындай түшүнбөгөн адамга биз кашыктар менен вилкаларды, тыйындарды, тарелканы эмнеге жабыштырып салыңыз дейт. Бул тууралуу тарыхын айтып берсеңиз, анан маанисин айтып берсеңиз. Бул эми биз алги немеде философия предметин институтта окуп жүргөндө бир эмелерде капитал деп, анан бул немеде бир жерде кездештирилдим. Адамга кызмат кылбайт, адам улутуна карабай, мамлекетине карабай, адам акчага кызмат кылат деген бир эме менде ой бар эле. Ушуну кантип жаратсам? Мисалы үчүн азыр карасак, дүйнө жүзүндөгү бардык мамлекетте карасаң, бардык мамлекет улутуна карабай, мамлекетине карабай, баарыбыз тыйын деп жүрөбүз. Биз бир адамга кызмат кылалы, биз тыйын табалы. А тыйындан сом куралат. Сомдон дагы канча неме куралат. Ушул эмени мен кантип берсем деп ойлонуп жүрүп, анан акырында бул дагы Австрияда 2011-жылдары, 10-жылдары жаралган. Ошол жерде эме бар, барахолка деп коет эми. Суббота воскресенье бир өзүнчө бөлүнгөн территорияда жашоочулар, шаардын жашоочулары үйүндө болгон ашыкча, же колдонулбай турган буюмдар, кийим, кечек, кашык, даже ийнеге чейин алып чыгышаттыр. Темир тезектин баарлары, инструменттердин баары бар. Сатышат да? Сатышат. Ошо суббота воскресенье күнү. Ал жерде бир парк площадка бар, ошол жерден сатышат. Анан барып туруп кааласаң ошол жерден эмелерди аласың. Өзүңө керек жактан. Кээ бир жанагындай бизнес болуп барган эмелер магазинден алганда кымбат, анан эмеден ошол жерден. Эми азыр бизде дагы бул жерде сатылып калат. Жакшы эле костюм, шим, кийим, кечек эмелер. Ошо идиш, аяк, эмне десең баары бар. Анан ошол жерде жүрүп анан мен мына кашыктарды сатып алдым. Бул кашыктар бул жерде бири чоң, бири кичине, бири арык, бири семиз дегенде бул кашыктарды ким карбайт? Адам. Адамдар муну менен карбап эмне кылат? Ошол тыйын табат. Тамактанат, жейт. Улутуна карабай, мамлекетине карабай, кайсы жерде болбосун, баары тыйын, акча. Ошол тыйындар менен ошого умтулуу бараткан баарыбыз ошо каерде жүрүп ошо тыйын тапсак, бала чаканы баксак, ата энебизге жардам берсек, тиги бул дегендей, эми да ушуну менен ушундай кылып чечип, муну эмени алып, кашыктарды алып келип ушундай кылып тизип, анан ушуну жараттым.
Асырда бізге сатып жүрген философский жақсы ой терең неме екен дегені мен сатқан емеспін. Мұндайдың тез жылжырада қойбайсың, қашы алыш керек, дағы еметіш керек деген сатпай қойған. Көп чоң ақша сұрап берден деді бермей қойған. Еман шындық адамда келіп өзіме бір жаққан bir ideyalarının biri de esepteyim da bu mировой проблема degende yaşayanın bарлық insanların немесе ұмтылысы бұл жерде адамдар адамдар чоң адамдар бар кішкентай адамдар арасында аялдар бар еркектер бар да бар ұмтылыс бар бұл жерде мен көріп отырмын орыстардың тыйымдары бар екен, башқа мемлекеттердің тыйымдары бар екен. Центтер бар. Ошондай бұл ана бала мейкиндиктер ушул. Кайсы жерде болбосун баарыбыз ошого умтулабыз. Канча жылда жараттыңыз ушул? Мисалы үчүн мен ойлогоныма көп болду. Жанагында бизде мисалы үчүн мен мындай айтсам эме болбос. Misal üçün ayallar 9 ay boyunda götürüp, andan kim törüp, bunday bir jarı günah eginderinizden oylar, bir jatkanda birim olganda oylar kelip düşün, kantip jararsam, kандай kılsam, kандай metod menen, kандай eme menen, nelerdi koldansam, kraska menen bersem, başka menen bersem, diye izdenip, ana bir gün jaralат, emin jaralganda mına olen, misal üçün men oşan kaşıklardı alып kelip, köp jürüp, kantip jarasam da jürüp, kaşıklardı alып kelip, tizip, materiallarını da koyup koyuyorsak tıyındardı yarmaştırıp ne kılmayın bir 3 günde жазsam gerek. Bırak oyunu veriyorum, oşol oydu kandı versem. Adam adamga hizmet kılbat, adam tıyınga, akçaga hizmet kılat degen ememinin kandı versem oşol. Көп толгондуңуз да эми бул боюнча. Кандай берсем сүрөт боёкту кандай берем, элементтердин кандай берем деп ойлоносуң. Бардык эмесин ойлоносуң. Анан вдруг ошол нерсе кантип жаралып калды. Каршы ошол тыйымдарды берем деп ушуну каяктан ушундай бир оюңузга келген учур болду да. Адамдар тыйын неме кылып жүрөт дедим дедим. Адамдар бар, тыйын үчүн жүрөт. Берген адам тарткандан көрө дедим, кашыктарды берсем бул böyle kızıkça olsa gerek. Kaşı belki bıçaklar kim kalmaydı? Adam. Bunun altında adam durat. Bulutuna karagay. Memleketine karagay kim durat onu? Bunu kim kalmaydı? Kim oşa tıyınga bu? Altında adam durat degen oşa bunu kaşıklar oşa semezi, ararı, kiçigi, uzunu, kıskası büyüt oşa jen oşa emlerine. Bular, по-моему, baylar oşa da. Bu уже milyarder. Hem әркім өзінше қабыл алады, әркім өзінің не дейді, тұрмыштан алған тәжірибасыға емесіне жараша. Мындай фантазиясын кеңейтіп, әркім арқандай қараса болады, әркім арқандай düşünse болады дегендей. Жакшы. Эгер ошол сүрөттү азыркы учурда да сат деп калса, же ушундай тартып бер, ушундай жасап бериңиз десе жасай беребиз. Эми заказ болсо жасап берем. Азыр шартыңыз барды. Балким мынчалык эмес, мындан кичирээк болсо болот дегендей да. Бул себеби аябай бир и грех, и смех дегендей сүрөт экен да. Эми бул мындай жеткенде түбөлүктүү темалар. Түбөлүктүү бир кабинаттар убакыттуу бир неме болду деген эмес, бул түбөлүк темалардын бирлери. Адамзат кайсы убакта болсо баары ушул. Ушул менен эме болот. Вечный тема дегендей менен. Мен барганда эле ошо мен мекендештерибизге бул жерден айтайын, өзүмдүн дагы пикиримди айтып өтөйүн. Агайдын мастерскойуна барып калдым, Асат Билекенин мастерскойуна сүрөттөрүнү көрүп барганда эле мастерскойдон эшигин ачканда эле ошол сүрөт көрүнүп калды да. Анан оюма ошол келген, сиз азыр айтып бергендей бул элдин баары ошо тыйын деп эле жашап жүрөт деп эле ушуну карап туруп эле көргөндө ушундай түшүндүм мен деле. Бирок мындай сүрөттөр мондой чыгармачылык менен киришкен Европада барбы сизге окшогон башка улутта? Мисалы сиз кашыктарды, вилкаларды, тыйымдарды, тарелканы коюп жасап атпайсызбы? Ушундай элементтерди колдонуп. Жок, элементтерди колдонгондор жыгачтардан бар, картондордон бар, материалдардан, мисалы үчүн картондо мен дагы айтып өтөм. Ошондой эмелер менен жармаштырып жыгачтардан, темирлерден
сварка кылып, жиптерден эме кылып, мен да бир эмемдин Европада эме алганым эмеси ошол болду окшойт. Кийин ошондой көрүп, мынтип берсе бул аны бир эме орустар айтып коет. Если можешь, то мындай кечирип коесуң. Из говна можно сделать шедевр деген бар да. Хочешь, что хочешь, сделай что-нибудь там стоящий, какой-то мысль берет, ой бере турган бир, эмере турган неме деген. Бар болуңуз агай, чыгармачылык ийгилик каалайм дейт. Рахмат. Сиз тааныган инсандардан болуш керек, бул Facebook колдонуучу агаларыбыз. Анан бул жерде менин бир коллегам деп койсом болот, режиссер. Сизди көрүп отурат учурда Америкада Азия фильмдер боюнча ошо үстүнөн Америкада фестиваль уюштурат. Бир эле Америкада эмес, ошо кайсы бир өлкөлөрдө ошол Азия өлкөлөрүнө тартылган ошо киноиндустрияда иштеп жүргөн режиссерлордун кинолорун чагылдырып жүргөн Джордж Чамчун деген ошол бир башка улуттун өкүлү сиздин сүрөттөрүңүздү көрүп түз эфирде отурат. Негизи эле менин Facebook барагымда дагы ушундай өзүмдүн коллегаларым башка өлкөлөрдөн дагы көрүп отургандар бар. Жана сиз айтып өткөн жана Садыр Сагынбаев экөөбүз дагы түз эфирде көрүп отурган. Балким чыгып кеткендир, балким көрүп отургандыр. Андыктан сизге ошол жанагы режиссер башка улуттун өкүлү ошол менин коллегам дагы сизге салам жолдоптур бул жерде. Ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Анда эмесе биз операторлордон дагы да болсо жардам сурайлы дагы кийинки сүрөткө өтсөк. Андан кийин урматтуу мекендештер, бүгүн биздин көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү Асма курулуш компаниясы. Мен муну Асма курулуш компаниясынын кружкасында чай ичип отурам. Мен жанында отурган коногубуз бүгүнкү художник, киноиндустрияда иштеп дагы жүргөн ошо кино сүрөтчү, Австрия, Россия, Кыргызстан сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү Асадилла Тешебаев болууда. Андыктан суроолоруңуздарды, каалоо тилектериңиздерди дагы да болсо жаза бериңиздер. Ушул темптен жазбаңыздар. Салам жолдосоңуздар болот албетте. Бул жерде дагы да болсо сизди көрүп отурган башка өлкөлөрдөн дагы өзүңүздүн жердештериңиз дагы бар экен. Асыран Айдаралиев деген дагы биздин бир журналист агабыз бар, билесиз. Ал дагы чет жакта Финляндияда жүрөт. Сизди көрүп отурат бул жерден. Башка мамлекеттерден дагы бир эле Москва эмес, бир эле Кыргызстан эмес, балким Америкадан, балким Франция, Европа өлкөлөрүнөн көрүп отурган мекендештерибиздер бар. Андыктан суроолоруңуздар болсо биздин Instagram баракчабыздан көрүп отурган көрүүчүлөр, Одноклассники баракчасынан көрүп отурган, Facebook баракчасынан жана YouTube каналыбыздан көрүп отурган мекендештерибизге дагы да кайрылуу жасап өтөбүз. Суроолоруңуздар болсо комментарий менен кайрылып койсоңуздар, биз сөзсүз түрдө бүгүнкү коногубузга окуп, сиздердин сурооңуздарды, каалоо тилектериңиздерди жеткиргенге аракет кылабыз. Бүгүн биздин көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү Асма курулуш компаниясы. Асма курулуш компаниясынан үй алгыңыздар келсе, сөзсүз түрдө бизге кайрылсаңыздар, же болбосо 8925 062 1638 номерине жазып койсоңуздар, үй боюнча суроолорго дагы жооп бергенге даярбыз. Эми кийинки сүрөткө өтсөк, Асат элеке. Бул мен билгенден туяк ырчынын сүрөтү. Качан тарткансыз, кандай тартылып калды? Муну быйыл күздө тарткан, былтыр күздөн баштап тартканмын. Мунун максатым мен өзүм айылдан болгондон кийин, айылда төрөп, айылда чоңойгондон кийин ошол жерде бир максат кылдым эле, ушул өзүбүздүн айылдагы, райондогу, жалпы болсо облустагы чыган инсандардын портреттерин. Анан былтыр 18-жылы барып мурда жыл экен. 4 ай 5 ай жүрүп, өзүмө Ноокаттан ары Хайдаркенге чыгып калып, Лейлекке чейин барып кыдырып жүрүп, 5 ай жүрүп, сүрөт жаратылыштарды тартып келдим. Келечектен бир максатым ушул өзүбүздүн туулуп өскөн жерлердин, өзүбүздүн облустун, райондун сонун жерлерине мен өзүм тандап, өзүм карап жүрүп тарттым. Ошо келечекте бир жакшы бир эме болсо, Кудай кааласа, Кудай буйруса, музей ачсак.
мындай мисалы үчүн биздин Кадамжай районуна айтат канча хандар чыккан деп. Ошондо мисалы үчүн мына Кулатов дагы эле ошо биздин эмеден болот. Масалиев, ошолор Масалиев чоңотабыз дагы. Абдыразак Абдыкадыр Оразбеков, Ускак Разаков деген Баткенге ал жагын эмес жок биз ошо бизден чыккан ошолордун да портреттерин тартып, эми азыркы убакта биздин мына техниканын заманы, телефон, интернеттин заманы болуп, жаштарыбыз мындай караганда интернеттен эле неме болуп, чоң атасынан ары тааныбай калгандар бар. Андай ошон үчүн эми ушундай бир музей ачып, жаратылышыбыз менен, мындай чыган инсандарыбыз менен музей ачып койсок, ошо мектептерден келип, ошол жерде сабак өтсө, мисалы үчүн мына кичи жакында биздин акыныбыздан чыккан Егембер Дерматов, ушул 1861 жылдар туулуп, 1916-17 жылдары өткөн экен. Ол акын унчалык көрө билгендиги, ушул заманда ушул күндөгү эме чагылдырып ырдаганы немесинен кайсы жыл Ирексин болду 160 жылдын белгилеп элге таанытып алып чыккан ошо Егембердин Дерматтын немеси. Анан биздин айылдан. Сиздин айылыңызды айтып өтсөңүз, кайсыл айылдан экенин дагы мекендештерибизге. Мен Кадамжай районунун Каражыгач айылынан болуп, Майдан айыл өкмөтүнөн. Ошол жерде туулуп, ошол жерде чоңоюп. Эми тагдыр экен сүрөтчүлүк окуп, ал жерден иштеп, кийин Москвага келип, жерде жашап. Ошо Кудай буйруган Рыскын келип жеткендей, анчага чейин Европадан Америкага өзүм виза болуп жете албадым, бирок картиналар менен барып катышып. Выставкага, сүрөттөрүңүз бар, бирок сиз өзүңүз барган жоксуз. Өзүм бара албай калдым, визам тийбей калып. Кайсы жылдары? Ал 2012 жылы. Кайсы шаарга? Нью-Йоркто болду, эл аралык көргөзмө. Ошондо алар дагы ал жерде Европаларча тарткан бир сезимдердин чырмалышы деген сплетение чувств деген картинаны интернеттен көрүшүп калган экен. Дагы кийин колесо жизни деген канча кече көрүп калган ошо. Ошол картинамды экөөнү ушул картинаны жагатып бизге келип катышып кетти, өздөрү жолдогон. Анан Австрияда жүрдүм. Элчиликке виза неме кылып, визам болбой калып, визамды бербей атам десем, картинаны почта менен жөнөтүп. Бродвей деген галереяда. Бродвейде Нью-Йоркто. Сүрөтүңүз ошол выставкага коюлду. Бирок ал сүрөттү бүгүн алып. Азыр өзүм таптырмын, болсо алып келсе болот аны. Анан Facebook баракчасында бар. Ошол картина менен Европада Австрия сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү болуп, ал жерде международный конкурстар, конкурстарга катышып, 2016 жылы ошол тарткан сүрөттөр боюнча ардактуу грамота менен 2 жолу 2016-2018 жылы грамота алдым. Бул деген мына чоң эл аралык көргөзмөлөрдө сүрөтчүлөрдүн болуп катышып, өзүмдө бир эмеге ат чабышка киргендеги де бир өзүмдү сезесиң. Ошондой бир грамотага үйлешип болгон үчүн өзүмчө сыймыктарым чоң көп мамлекеттин арасында болду. Ошол ал жерде мен абстрактный картина ар кимдин өзүнүн табитине жараша эме болот. Европа, Америка, башка өлкөлөрдө, биздин Кыргызстандан сырткары башка өлкөлөрдө жана абстрактуу сүрөттөрдү жакшы табылышат да. Россиянын кардарлары кандай? Мисалы, сүрөт көргөзмөсүнө бул жакта деле катышкан учуруңуз барбы? Бул жакта да жылына катышып турам. Бул жакта да катышып турам. Бул жакка реалисттик болот. Жок. Ошо абстрактный эмелер менен. Бул жерде да катышат, бул жерде да мындай азыркы убакта кээ ошондой реализм менен, кээ ар кимдин как мүчө болгондугунун себебинен картиналар менен катышсаңар болот дейт. Өзүңөргө жаккан өзүңөргө тематикага туура келсе. Бирок ошону кандай жол менен
чагылдырасың, ал сенин өз эркиң. Бирок темага туш келиш керек. Азыр мен эртең апрелдин 15-лерде дагы Ломонос университетинде атамекенин согуштун 70-жылдыгына карата выставка уюштуруп атып ошого дагы чакырышып атат. Анда да бир күтүү деп комуздук жактап, комуз аркылуу согушуп кеткен баласыны сагынып, кусалыгын комуз аркылуу билдирип аткан бир картина бар, ошону мен катышайын деп турам. Жакшы. Бизде мен мекендештерибиздин жакта сизге жазган кабыл тилектер бар экен, окуп өтөйүн, анан улантсак. Аксылык Кейжи деген биздин бир Нурлан деген бир Москва маданий борборунда иштеп аткан бир байкебиз бар. Супара каналына ийгилик сиздерге, агайга да ийгилик дейт. Асатилла агайга салам, агайдын талантын баалайбыз деп дагы эки жолу ушундай кабыл тилек жазып ыраазычылык билдиребиз Нурлан байке. Андан ары улантсак, бизде кийинки сүрөттөр барбы? Анан портреттерге өтсөк, же портреттерди бүтүрүп койгонун чоң сүрөткө кайрылар деп. Портреттерден ушул портрет тартып жүргөн мезгилиңиздер бар болуптур да. Азыркы учурларда ошол портреттерге мындай ошол кече эмеде жүргөндө, Кыргызстанда жүргөндө, ол өзү немеден Салиев айынан Ошто физика математика факультетинде сабак берет. Өзү профессор, академик, мындай Россиядагы илимий академия немелердин мүчөсү. Келбай Алымкулов деген агам болот. Бул киши менен да бирге көп жүрдүк. Ошо тарткан жерлеринде өзү менен кошо жүрүп, бирге жүргөн кездерден анан бир эмен кичине эме кылдым эле. Кудай буюрса, ошол бир музей эме кылсам керек болуп калат деп. Анан бул киши ушунчалык биздин Кыргызстанда эң саналуу эле математик, математика, физика жагынан илимдердин профессор, академиги саналуу. Аябай урматтаган жөнөкөй аксакал агам болот. Анан ошонун эмесинен мындай эме кылып тартып койдум эле. Кийинки сүрөттөргө дагы кайрылып өтсөк. Бул жерде Бул баарыбызга белгилүү. Бизде өзү кыргыз фильминде иштеп, сценарист да болуп, драматург да болуп, өзү жазуучу агабыз. Өтө Жусвалиев деп. Бул дагы мен өзүм максатым менен канча чыгармаларын окуп, өзүнчө бир өзгөчө жазган, өзгөчө көз карашта болгон жазуучубуз. Бул киши өзү шаарда жашап жүрүп, акыркы убакта Жошоолу деген айылда шаардын жашоосун таштап, айылда үй куруп, айылда өзүнүн чыгармасын неме кылган экен. Кишини таанышсам деген максатым бар эле. Анан келди агам жанагы таанышып өткөн агам кааласаң мени алып барам деп, Көчөнүн айылына бардык. Барып анан неме кылсак, акш жылан аяк эле чуркап, жанагы чөптөрдү аралап келип, биздин учурайып үйүнө алып барып, кымыз берип, сыйлап, анан ошол менен агайдын бир көрүнүшүнө ушунчалык неме кылып калдым эле. Тарттым, бул дагы ошо буюрса эмеме жарай болуп, өзүнүн чыган аксакалдарыбыз, агаларыбыз эмелерде бир көрсөм деген максатта. Ошондон киши менен таанышып, болгоныма аябай ыраазымын. Ошондой тарткан Кубатбек Жусупалиевди кимдер гана тааныбайт, сонун образды алыпсыз. Андан дагы улантсак, мына жанагы айтып өткөн биринчи башында ушул атанын бүтүган иниси болот. Ошо сизди сүрөтчүлүккө ушул жол көрсөткөн ушул киши болот. Бул интернет окуп, өзү кулагы агроному. Анан азыркы кезде пенсиянын ажы, анан мындай ошол өзүнүн динибизге берилип ушундай немеде неме инсаптуу немен жолдо жүргөн агам. Азыр 75-лерге кирип калды го. Сиздин ошо
булактын көзүн ачкан киши ушул турбайбы сиздин, э? Менин жашоомдо бурулуштук кылган киши ушул. Ушул кишинин бир гана сөзү менен мандаринди таштап, балгындайдан таштап, сүрөтчүлүккө өтүп кеттиңиз. Ошон үчүн агамды ушинтип бир эмелер тартып. Жакшы, андан кийинки сүрөттөргө кайрылсак. Анда дагы мен аяшыгым болот, досумдун апасы. Мындай бизде мына ноокаттан ары ичкилик деп коет, биздин аялдардын оромол салынгандары, чачтары мындай эме кылган, мына кемдирлердин өздөрүнүн көйнөктөрүндө гүлдөрү дагы өзүнчө бир өзгөчөлүк эмелер бар. Ушуларда бир эме болуп, бир неме болуп калса, бир этнографический музей кылсак, ушундай өзүмөн каштын жагынан специалист болгондуктан мага мындай тематика боюнча аябай жакын, ушундай эмелердин чыган инсандарыбыздын, балаларыбыздын эмелерин тартып эме кылсам деген ошого мындай тарткан сүрөтүм эле. Жакшы. Бул апа азыр тирүү, э? Азыр тирүү. Аяш апаңыз, да? Так, андан ары дагы бир эки портретке көңүл бурабы. Анан өзүңүздүн ата энеңизди тарткан сүрөттөрүңүз барбы? Ал бар эле. Бул жерде эгемдерди мактын сүрөтү бар. Досумдун сүрөтүн көрсөтүп коелу. Мына көп жерде эме кылган. Бул биздин журналист агалыбыз, э? Амирбек Азам уулу деген досумдун эмеси. Бул жерде как журналист, как кабарчы, мындай эмесини мен өзүмдүн бир эмемде өзүңүздүн көз карашыңызда бул жерде Токио дейт, Сидней дейт, Вашингтон, Нью-Йорк, Санкт-Петербург, Прага, Австрия, Лондон, Люксембург, Италия, Туркия, Франция, Москва, Финляндия дейт. Мындай бейт мамлекеттерге өзүн жазуучулук эмеси менен эме кылып жүргөндөрүн өзүмчө эме кылып тарткан элем. Самый эң башкысы бул жерде бизди көрүп отурган балким журналист менен кесиптештерим азыр отургандыр. Азаттык дейт. Азаттык, азаттык. Жакшы. Эме кылган менен. Ошол. Андан эсе биз андан ары эфирди улантып, уже экинчи саатты жыйынтыктаган атабыз. Эфирди жыйынтыктаар алдында мен сизге эркин микрофон берер алдында бул жерде сиздин дагы бир сүрөтүңүз калган, ушуга көңүл бурабыз. Себеби бул жерде мекендештерибиз, мен көргөнүм менен мекендештерибиз көрө элек да. Айта кетсем, мен жакында эле ушул күндөрү Асат элекенин үйүнө барып калдым. Өзүнүн ошо мастерскойу, сүрөтканасын үйүнө эле ачып алып иштеп атыптыр. Себеби турмуш шартка байланыштуу, балким ушундай шартта иштеп атам деп айтып калды. Ошол жерде бир өзү тартып өтө элек бир сүрөт турган экен. Азыркы замандын көрүнүшүн тарткан экен. Анан ошол сүрөттү дагы бүтүрүп калганын көрүп ошол ала келиптир. Чоң сүрөт, биз операторлорубуздан суранып кетели. Ошол сүрөттү бизге жакыныраак көрсөтүп, ошол жак бери ушундай бир аз жылдырса эле ошол жерден камераны эле буруп ушу көрсөтүп бересиңер го. Бул сүрөт тууралуу эми айтып өтсөңүз. Бул жерде доллар, евролордун бул жерде дагы азыркы күндө эми сүрөтчү болгондон кийин айлана чөйрөдөгү болуп аткан курулуштарга, болуп аткан окуяларга жөн гана карап тура албайт экен. Ошолорго карап өзүмчө ойлонуп кандай кылып бир эме кылсам. Бүгүнкү күндө бул мына азыр эле жакшы краскаларын кургай элек, кече түндөн бери иштеп эме кылган картиналардын биринен дагы карап дагы ал жак бул жагына дагы көңүл бурсам керек деп ойлойм. Бул азыркы күндөгү Кыргыз мамлекетиндеги болуп аткан акча үчүн жерибизди сатып, жерибизди, кеңдерибизди сатып, элдердин ушундайден өзүбүздөн картинаматы келемиштер жактан немеден чыккан, өзүңдөн чыккан жат жаман дегендей
картина болуп эсептелет. Бул жерде ушул күндөгү биздеги элибиздеби башка мамлекеттерди жерибизди тепсеп кен байлыгыга, башкасына, маданиятына, башкасына акча үчүн эме кылып аткандары да бир талоончулук дегендей бир эмени эмеден бергим келди. Анан бул эми бардыгы акча үчүн болуп атат. Биздин ушул күндөгү маданиятыбызда, ушул күндөгү илим билимибиздеги, ушул күндөгү биздин жашообуз, элибиздин ар жакта жүрүп, өз мекенди иштеп, өз мекенди жашабай, ар жакта тиричилик өткөрүп аткандагы бир эмесинде ушул. Бул эми Кыргызстандын картасы дегендей мааниде. Бул жердеги ушул баары ушу акча үчүн, акча үчүн барып, ал жактан бирөөлөр акчаны алып уже кетип атканы, бирөө дагы журунуп эме кылып аткандагы бир ушул заманда, ушул күндөгү бир эмени козгоюн дедим. Мына жерде боз үйлөрүбүздү тепсек дегенде, боз үйлөр бул жакта калып, өзүбүздүн ата бабадан калган жерибизди, салтыбызды, үй бадаттарыбызды неме кылып бардыгы ал жактан келген, бул жактан келген, Кытай дейбиз, башка дейбиз, жерибизге, байлыгыбызга умтулган бир эмелерди, өзүбүздүн эле жарандарыбыздын неме кылганы. Акчага сатылып, ушул жерибизди дагы сатып жаткан учурду көрсөтүштү келемиштер да жана. Бул мына жердеги 500-200 деген евронун эмелери, элементтери бир башкача бир материал менен берипсиз го, мына атайын өзгөчө. Бул эми акча десе акча эмес, материал башкача. 10 жыл Австрияда жашап, Австриядан кайтарымда жолдо келе жатып Венеция аэропортто жанагы неме залда, күтүү залда магазиндер, магазин кирсем, мына евро тартылган, 5 евро, 10 евро, 20, 50, 100 евро тартылган мындай галстук сатылып аткан экен. Анан көзүмө жакшы көрүнүп алдым эле. Анан мындай разный цвет мындан такка менен эле кичине бир эме болуп окшошпойт. Анан үйдө жатты эле. Ошондон ойлонуп ушул бизде ушул байлык үчүн, ушул эме үчүн, акча үчүн баарыбыз эме болуп атканын ушуну ошо галстугумду бузуп туруп, ушундай бир чаптап, коллаж деп коет эми, коллаж дегендей ушундай бир эмени эми ар бир тартыш үчүн убакыт керек, аны окшоштуш керек болгону ушундай эме менен оюмду жеткирейин деген мааниде. Бүгүнкү биздин элибиздин бүтүндүгү, жерибиздин талаштыгы, кээ бирлер келип таптап этип бир бузгандыгы, басып баратып, жумтулуп атат, бир жулуп бараткан бир эмени көрсөтөйүн деп бир бояк менен берейин дегендей мааниде эме. Кыргызстандын картасы турса, бул жерде муну акчалар толгон жерлер сатылган эсепте болуп калып атат да. Мына урматтуу мекендештер, мына бүгүнкү биздин коногубуздун тарткан сүрөттөрү өзгөчө. Маселени ушундай сүрөттөр менен так чагылдырганы ушул баарыбызга бир жакшы бир таасир берсе жакшы болмок. Анда эмесе операторлорубуздан сураналы, сүрөттү ордуна койсо, анда биз эфирибизде андан ары улантсак. Бул сүрөттү бизге келерден алдына жаңы эле бүтүрүп келген турбайсызбы? Дагы кургап турбай эле бүтө элек дегендей жаңы иштер менен бири. Жакшы, анда эмесе биз урматтуу мекендештер, бүгүн биздин Супара онлайн радиосунда, Супара каналыбызда конокто биздин коногубуз сүрөтчү, кино сүрөтчү, Австрия, Россия, Кыргызстан сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү Асатилла Тешебаев болууда. Биз эфирди жыйынтыктай турган мезгил аз калды, андыктан дагы да болсо суроолоруңуздар болсо күтөбүз. Балким сиздер да азыр биз көрсөткөндөй ата энеңиздин же балдарыңыздын же өзүңүздөрдүн сүрөтүңүздөрдү же белек катары балким сүрөт тарткызсам жакшы болот эле деген мекендештерибиз болсо, бүгүнкү биздин коногубузга Асатилла агайыбызга ошо сүрөттөрүңүздөрдү берсеңиздер, жакшы бир образда тартып бергенге даяр. Биз андан ары эфирди уланталы да, жыйынтыктай турган мезгил келди. 2 саат бою сиздер менен отурабыз, аябай кызыктуу. Сиздердин суроо талаптын баарын ишке ашырып, эфирди узартканга туура келет кээ бир учурда. Урматтуу Facebook колдонуучу, Одноклассники колдонуучу, Instagram колдонуучу биздин мекендештерибизге ыраазычылык билдирип кетебиз. Алдын ала биз менен чогулуңуздар. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү Асма курулуш компаниясы. Бул Бишкекте азыркы учурда курулуп жаткан
10 кабаттуу, 7 кабаттуу үйлөр сатылууда. Андыктан үйлүү болгоңуздар келсе, Асма курулуш компаниясына кайрылсаңыздар болот. 8925 062 1638 номерине WhatsAppка жазсаңыздар, үй боюнча маселелерге биз жооп бергенге ушул телефондордон байланышсаңыздар болот. Же болбосо жеке биздин өзүбүздүн Супара каналынын баракчасына жазсаңыздар да болот. Асат элеке, анда биз сизге бир эркин микрофон берели. Балким айтайын деген сөзүңүз бардыр, каалоо тилегиңиз бардыр, же сунушуңуз бардыр. Анан эфирде жеткизсак. Каалоом бар дечи. Биринчиден ушул чакырып, биз дагы акын жазуучулар, эмелер, сүрөтчүлөр мындай тартасында өзүң кейде сөйлесиң, ким көрөт, кимге качан выставка кылам, же болбосо өрөмдү ким угат, же болбосо жазганымды ким окуйт дегендей кейде өзүнчө суроо берип тартылып жатам, кандай болот дегендей болот, билбейм. Мына биздин маданиятка көңүл берип, мигранттардын жашоосу, алардын жетишкендиктери, алардын көйгөйлөрү тууралуу неме болсоңуз, маданиятка да көңүл берип, мени чакыргандарга Алла Таалам ыраазы болсун. Силерге баарыңарга ыраазычылык билдирем. Андан кийин эми мына бул эмеден эме кылганыңар силерде басып өтсөм жакшы элибиздин, журтубуз үчүн жакшы эмелерди тартуулап, алардын бир тазаланышын, алардын бири-биринин ийгиликтерин айтып, жат жерде, бөтөн элде эме кылып жакшы эмелерди, самалыктарды кылып жүрөсүңөр. Алла Таалам ыраазы болсун. Анан эми бүгүнгү эми чакырганыңа ыраазымын. Мен бүгүнкү силердин немеңерден пайдаланып, өзүмдүн тарткан сүрөттөрүм менен, өзүмдүн кичине ой толгоолорум менен, өзүмдүн эме менен көрөрман мекендештериме, Facebook жана башка тармактардагы досторума кичине тааныштырып, айта алып кеттим деп неме кылып, ыраазы болуп атам. Анан элибизде, журтубузда, мына талаада жүрсөк да, ар бир үй бүлөдө, ар бир инсанда, ар бир жарандын өзүнүн алдына койгон максаты бар, тилеги бар, үмүттөрү бар. Ошолор мына баарыбыз бирдикте ошол тилектер, максаттар орундалсын. Эми бир жакшы бир жашоо болуп, өзүбүздүн Кыргызстаныбыз, ата мекенибиз жакшы өнүккөн болуп, бүт ушул ал эмеде жакшы жашоо үчүн, жакшы тиричилик үчүн чет мамлекетке, канча мамлекеттерге чыгып эме жүргөн жарандарыбыз өз үйүндө, өлөң төшөгүндө иштеп, ата энесине, жаш балдарына карап, тарбия берип, өнүккөн мамлекеттерден болсо деген үмүттөмүн. Баардык мына көрүүчү, жанагы каалоо жазган, өздөрүнчө лайк баскан мекендешиме Алла Таалам ыраазы болсун, ыраазычылык билдирем. Баарыбызда тынчтык болсун, тосук болсун, аманчылык болсун. Баардык жакшылыктарды каалайм. Рахмат. Студияга куш келипсиз дагы жолу. Рахмат. Урматтуу мекендештер, мына сиздер менен 2 саат бою биздин бүгүнкү Супара онлайн радиосунун, Супара каналыбыздын коногу кино сүрөтчү, Австрия, Россия, Кыргызстан сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү Асатбек Тишебаев агабыз болду. Эгерде дагы да кайрылып өтөт элем, сүрөт тарткызат элем, портрет ата энеңиздердин, балдарыңыздардын же үй бүлөлүк сүрөттөрдү ушундай форматта деген мекендештерибиздин арасында чыкса, бизге кайрылыңыздар, же болбосо Асатбек акенин өзүнүн Facebook'та өзүнүн баракчасы бар, өзүнө кайрылсаңыздар, албетте сиздердин эстеликке калтыра турган сүрөттөрүңүздөрдү тартып бергенге даяр. Андыктан биз менен дайыма чогуу болуңуздар, эфир аркылуу кайрадан жолугушканга чейин саламатта туруңуздар. Биз сиздер менен куртушпойбуз, дайыма биз сиздер менен чогуз. Студиябызга дагы бир жолу куш келипсиз. Рахмат. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Бирге болсун.